Убакыттын өтүшү менен, өзгөчө сезимдер менен, Кыргызстанда күтүлбөгөн жаңылыктар менен биз жолуктук долбоору өзүнүн ишин улантып келатканга канча болуп калды деп ойлойсуң, Анжелика айым? 1 жыл болду, себеп дегенде биз дал ушул күндөрү Канат мырза менен биргеликте акырындан биздин мамилелерди ачыктап баштаганбыз. Бул деген көрсөтүү үчүн болчу, көрсө ушинтип деле таанышып, кандайдыр бир сонун көрүнүштөр алкагында мындай кастинг жүргүзсө болот экен дегендей. Ооба. Ошол убакта биз иш сапары менен Анжелика айым экөөбүз Казакстандан жолугуп калып, биз кастинг жарыялайбыз деп видео тартканда, көптөгөн биздин көрүүчүлөрүбүз, кыргыз элибиз аябай сарсана болушканда, биз жолуктук долбоор Казакстанга ачыла турбай, эмнеге Кыргызстанга ачпайсыңар депчи. Ооба. Бирок сураныштар боюнча албетте биздин жүрөгүбүздө сөзсүз түрдө өзүбүздүн мекенибизге ачыш жана кыргыздын уул кыздарын үйлөнүш болчу. Ооба. Биз бүгүнкү күндө көптөгөн жакшы алкыш сөздөрдү угуп жатабыз. Бул кыргыз тилин өнүктүрүүгө салым кошуп атасыңар. Керек болсо кыргыз тилин билбеген инсандар ушул көрсөтүүнү көрүп дейт. Кыргыз тилин дагы өздөштүрүп башташкан экен. Андыктан биздин мына ушундай аз дагы болсо Канат Шабданбеков мырза менен биргеликте НТС телеканалы менен биргеликте жасаган кадамдарыбыз, салымдарыбыз жыйынтыкты жакшы көрсөтүүдө. Ооба, буну дагы өзүңүздөр көзүңүздөр менен көргөндөй, экинчи сезондун аягына бизге 1 айдай эле убакыт калыптыр, бирок экинчи сезонго чейин биз 4 жупту үйлөндүргөнгө жетиштик. Кандай чоң ийгилик бул? Мактанып дагы бир жолу айтып кетмекчимин, биз жолуктук реалити долбооруна 1 жыл. Куттуктайм. Ооба. Негизи 1 жылдыкты биз мындан да катуураак тосуш керек болчу, бирок ушунун айынан биз мындай кылалы, балким экинчи сезондун этегинде өзгөчө биз жолуктук долбоор 1 жылдыгын өзгөчө майрамдайбыз, балким көрүүчүлөр менен дагы. Мен негизи ошол биринчи кастинг болгондо эле мен катышуучулардан өзгөчө Мунарбек эсиме түштү да, анткени билесизби, өзүнөн чоң ачки тагына болуп отуруп атып беле. Мунарбек мырза, сиз кастингден өттүңүз дегенде тура калып аябай кол чапты эле го. Ошондо эле билинген да, Мунарбек биз жолуктук долбооруна өзгөчө кызыгып, ушул жактан өзүнүн теңин таап кеткенге кызыктар экеничи. Мен эсиме болсо Айыма калды, анан Жанара калды. Анда Жанара бардык баягы кастингге келгендердин арасынан өзгөчөлүнүп, сонун боенуп келген, макияждан байкаган болчумун. Мындай телевиденияга визажисттин кереги жок эле, катышуучу болот экен бизде деп. Анан мына ушинтип көрсөтүүбүздүн алкагында 1 жылдын ичинде Жанаранын стили өзгөрдү, жоолук салынды, ушундай бир жакшы өзгөрүүлөр болду. Анан кийин бизде дагы Океана эсимде кастингге келгенде 19 жаштагы кыз деп, аябай. Ооба, аябай эле бир сөздөрдү уктук. Жаштарды эмне кыласыңар үйлөндүрүп, алар окусун, иштесин десе, кээ бирлер айтат экен, жаштарды ушул туура багытка салып атасыңар. Жеңелердин жана кудагылер баягы сүйлөшөт го, ошону экөөбүз ролун аткарат турбуз да көрсө. Ортого чыгып сүйлөшүп. Мен да бул жерден Мунарбекке, Океанага жана Жолдошко өзгөчө ыраазычылык билдирип кетким келип атат. 1 жылдан бери биз жолуктук долбоорунда активдүү катышуучу болуп келишти. Кол чаап коелучу ушуларга. Катуураак бер, мына. Өздөрүн эң жакшы жерден жакшы жактан көргөзүштү. Дал ушул биздин катышуучуларыбызга болгон сонун сюрприздерибиз бар, сонун сыйлыктарыбыз бар. Аз дагы болсо биздин расмий баракчадан гана бул жаңылыктарды көрүңүздөр. Ооба. Өткөндө мен жакында эле бир досумдун тоюна барып калсам, Жолдоштун айылдаштары айтып калды, Көкташ айылынан. Ошо Жолдошту качан үйлөндүрөсүңөр деп 10-15 апа келип жаныма аябай суранды да. Мен айттым, Жолдош өзгөрүп атат дедим да. Жолдош мына стил өзгөрдү. Чачында карасаңыздар тармал болуп, кадимкидей жана эме алькони деп коет го мисалы. Ошол сыяктуу стилде өзгөрдү да. Бирок Жолдоштун эмнегедир жүрөгү өзгөрбөй жаткандай сезилип атат да. Же балким өзүнүн теңин таппай жатабы? Билбейм аны. Көрө жатарбыз, бирок кантсе дагы биздин көрсөтүүнүн жүзү болуп калган, амбассадор деп айтышат да, жүзү болуп калган катышуучуларыбыз бар. Бул Гулиза, бул дароо эле Гулизаны көргөндө биз жолуктукту эстешет экен көбүнчөсү. Ошондой эле катышуучулардын арасында дайым микрофон талашпай сүйлөшүп, бир топ эле элге атактуу болгон Динара айым, Айзада айым болду. Жана Асел айым бар болчу, Канат мырза. Дагы эстейинчи, ким бар эле? Рыскелди! Рыскелди кичине туура эмес кылды, бирок Рыскелдини кайрадан эми пенде экенбиз да, бардыгыбыз кечирип, азыркы убакта биз жолуктук долбоор баягы Рыскелдин да ден соолугун сурап барганга да жетиштик десек болот. Ооба, эми Рыскелди айтып атат, айланып келип эле кайра эле биз жоктугунан өтөр көрсөтүү жок экен, кайра эле өз үйүмө кайтып келем деп. Эми биз ойлонуп атабыз, кабыл алабызбы, албайбызбы эми деп. Аны убакыт көргөзөт. Жана ошондой эле биздин
Нурдин мырза бар болчу, Талгат мырза, бул биринчи сезондогулар. Жана ошондой эле Умсунай, Айдай, Мирлан мырза. Баарыңарга салам жолдойбуз. Ата-ата болгондордун Чыңгыз мырза да баарын айтып коелу. Таарынып калышат анан эмнеге мен айтпай үйлөнгөн дагы алып баруучу болом деген келинчегин көрсөтпөй койду го бизге. Мирлан Байкиге да салам жолдойбуз. Бул жактан Амир дагы. Амир. Да ким? Умсунайда айтылды. Нурдин Байке да айтылды. Канат мырза, көрүүчүлөр дагы бизге айтып атышат кадрдын ар жагында, экрандын ар жагында. Асель айым дешип атат. Назира Медик кызыбыз бар эмес беле бизден? Мына. Ооба, эгерде урматтуу биринчи сезондун катышуучулар, эгерде биз жолуктук долбоорун дагы деле көрүп жатсаңыздар, экинчи сезондогуларга талапкер болуп келсеңиздер да болот. Күтүп алабызбы? Ооба. Ушундай эле жөнөкөй инсандардан турган бул биз жолуктук реалити долбоору Кут курулуш компаниясы менен кызматташты. Ошондой эле апамдын чайы менен азыр кызматташып аткан учуру Бактылуу айым Flowers болду. Өзүм дагы атырларымды кошконго жетиштим орто жолдон. Биз демөөрчү болдук чынында. А бирок эң башкы демөөрчү бул НТС телеканалынын жалпы жамааты. Ооба. Ушундай чоң кадамдар менен НТС телеканалы менен биргеликте биз жолуктук долбоору өзүнүн жумушун активдүү улантып келет. Анда эмесе Канат мырза, дайымкы биздин айтылып аткан учкул өзүбүздүн цитатабызды айтпай кетсек болбойт. Билесизби, бул сөз азыр ар бир кыргыз элинин жүрөгүндө жашайт экен. Тойдо отурганда, үйлөнүп атканда көбүнчө ушул сөздөрдү айтышат экен. Анда чогуу айтабыз катышуучулар. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен. Бүгүнкү чыгарылыш өткөчө кызыктуу болот. Алыстабаңыздар. Yoko Baby бул япон технологиясы менен жасалган абдан жумшак жана ыңгайлуу жалаяктар. Yoko Baby наристеңиздин денесин аллергия кылбайт. Нем жалаяктын тереңдигинде бекем сакталат. Баланын денеси көпкө чейин кургак жүрөт. Сапаттуу жана мыкты жалаяктар наристеңиз үчүн. Yoko Baby өзгөчө камкордук жана ыңгайлуулук. Бүгүнкү чыгарылышта эмне жаңылыктар болот экен, алдыда убакыт көргөзөт. Ага чейин мен өзгөчө ыраазычылык билдиргим келип атат. Биз жолуктук долбоорунун өтө профессионалдуу музыканты Эрлан Тогузбаев. Кол чаап коелу. Дайым ушундай жандуу, мынакей Ямахада ойноп, пианинонда ортосунда кайсыл бир талапкер келбесин же катышуучу келбесин ырларын көркүнө чыгарып, ойноп берип турат. Ошондой эле биз жолуктуктун дагы баягы өзүмдүн аткарган ырымдын ооба жана ноталардын баардыгын түшүрүп алган экен да. Андыктан бул ноталарды дагы биз сиздерге ошол жазып беребиз. Сиздер да үйүңүздөрдөн пианино бар болсо түшүрүп ойносоңуздар болот. Ал эми биз акыркы эфирде жаңылыктарды айтып кете турган болсок, Мунарбек менен Анара эки жолго түшкөн. Анара талапкер болуп, бирок бир айга чейин биздин эфирде отуруп, Мунарбекте колдон келишинче талапкер менен 1-2 ай сүйлөшкөнгө аракет кылды десек болот. Ооба, ошондой эле Гулизага Нурбек келген. Нурбек дагы мыкты ырдайт болчу. Эсиңиздерге сала кетсек, экөө жолугушууга бардыбы, чай ичтиби, кандай мамилелер уланып жатат, алар тууралуу сурайбыз дагы. Жана ошондой эле Курманбек мырза менен Динара айымдын ортосунда мамилени айта кете турган болсок, Курманбек мырзанын кандай кыздар менен кандай сүйлөшөт, айымдарга кандай мамиле кылат экенин биз жолуктук долбоорунда бардыгыбыз күбө болдук, көрүүчүлөр. Бирок Курманбек мырзага эмне керек экенин биз түшүнүш кыйын болуп калды. Ошондуктан биз элге добушка бергенбиз. Бүгүнкү эфирде биз Курманбек мырза менен коштошобуз же Динара айым менен коштошобуз. Биз жолуктук реалити долбоорунун алтагында добуштардын баардыгы сиздерге көрсөтүлүп, жана ошондой эле жыйынтык бүгүн чыгарылат. Ал эми мен өлө сусап атам десеңиз, мага бир нерсе жетишпей атат. Мен суу деле ичип атам, бирок суу мындай суусундугум кандырбай атабы Чай билбейм. ичкиңиз келбейби деп сурап койбоймунбу? Балким ошол. Негизи көрсөтүү башталгандан баштап эле дайым мен ушул чайникти колго кармап, андан кийин акырындан канатка чай куюп берип, анан көрсөтүүнү баштаганды мындайча айтканда салтка айландырдык. Апамдын чайы ар бир
уну берейин деп атпайм дейм сизге. Ой, рахмат. Өзүм алайын, Ар бир урттамын, тамшандырган дамы, үйдүн жылуу атмосферасы эле эмес, муундан муунга өтүп кылдаттык менен сакталган үй бүлөлүк сырларды өзүнө камтыйт экен. Өзгөчө апамдын чайы бул балалык биздин кезибизди чагылдырат. Анткени апабыздын колундагы чайга кумшекер кошпосоң деле таптаттуу. Ооба. Апамдын чайы 7 областта сиздер үчүн кызмат кылат. Көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө апамдын чайын ичип анан көрүңүздөр бизди. Кыргызстандын бардык дүкөндөрүндө сатылып атат. Бүгүн дагы апамдын чайын адаттагыдай эле биз катчуучулардын бирөөсүнө белекке беребиз. Кимге белекке беребиз? Аны ойлонолу. Сүйлөшөлү. Анда эмесе биз башында айтып өткөндөй эле Гулиза менен Нурбектин мамилеси тууралуу кеп кылыш үчүн, сөз кылыш үчүн ортого чакырабыз. Ортого келиңиз. Чыгармачылык инсандардын мамилеси кандай уланып жатат? Жакшы эле бири-бириңерди түшүнүшүп жатасыңарбы? Же жакшы экөөңүздөн ырдаганыңар менен же сүйлөшө келгенде мүнөзүңөр окшошпой жататпы? Эмне болуп атат? Жакшы жагылык барбы? Бекешлеп кетсин. Мына. Ушинтип сүйлөйбүз биз. Биз наоборот бул жак сүйлөсөбү деп аткам да. Көбүрөөк сүйлөткүм келип аткан бул айымда. Эмнегедир. Сүйлөй табы ошондо. Сүйлөй атат да. Сүйлөтүш үчүн сиз кандай аракеттерди кылдыңыз? Биздики бул жактан кеткенден эле Гулизанын госэкзамени болчу. Госэкзам аябай жакшы тапшырды. Жакшы выступление болду. Куттуктайбыз ал үчүн. Көрүп аттык, азаматсыз. Андан кийин 3 эле күн сүйлөштүк болуш керек, по-моему. Ошондон кийин эле эртең менен болуш керек эле. Жаңы эле уйкудан ойгонгон болчу да, мондай толтура смс келди магачы. Анан эмне себеп болгонун билбейм, мага андай деле токтотконго чоң себеп көргөн жокмун да. Анан мен токтотконго сразу макул болгон жокмун. СМС эмне дейт? Биринчи СМСтен баштасаңыз, андан кийин улантасыз. Бири-бирибизге турага келбейт экенбиз дейт да. Жолукпайлы, жолукпайлы. Экөөбүз андан кийин жолуккан жокпуз. Бул адам кандай десем, эртең менен жумушка кетет. Кечке чейин иштейт да. Обедте бошойт экен перерыв. Ал убакта дагы мен чакырганга аракет кылдым. Кечинде дагы мен жумушумду токтотуп коюп, бул айымга көңүлүмдү бурганга аракет кылдым десем болот да. Бул эми бошой атты, негизи түшүндүм да жумуштанчы. Анткени деген мектепте иштеш аябай эле кыйын. Анан түшүнгөнгө аябай эле аракет кылдым бул айым. Сиз ошондо канча жолу жолугушка чакырдыңыз? Дагы деле чакырып берем. Ошондо ошол күндөн бери сиз тын эле экенсиз, ар дайым Гулизанын көңүлүн карап, жолугушка чакырып, аракетиңизди кылып атыптырсыз. Ооба. Саламатсыздарбы? Мен сизге суроом бар эле да. Аракет кылдым деп атпайсызбы? Ошол жумушунан алып кеткенге же курьер менен бир нерсе жөнөткөнгө мындай возможность болгон жокпу? Аракетте биз ошол нерсени айтабыз да, сиздин чалып жазганыңызды. Алып кеткенге болгондо адрес айткан жок, сурагам. Андан кийин башында үйүнүн адресин сурагандан тартындым, анткени деген эми ар кандай ой келет да адамгачы. Сурадым, кайсы райондо жашайсың депчи. Көрсө экөөбүз жакын эле жашайт экенбиз, вроде күндө эле жолуга турган жерде экенбиз да. Бул айымдан мен сураган жокмун, бир күнгө бошо же 2 күнгө, 2 саатка, 3 саатка депчи. Болгон 1 саатка же жарым саатка, кача бир жарым саатка любой эле адам таба алып болуш керек. Ошол күнү эфир бүткөндөн кийин чогуу бардыңызбы? Чогуу барып до конца жүрдүм да ошол жакта. Ошол колдооңуз болду, э? Ооба. Сөз сизде, Гулиза айым. Ошол чогуу чыгып кеттик, анан окозго барып жанында отурду. Анан мен ырдайын деп атканда суу алып келип берип, азыр сен ырдайсың да деп. Анан экзамен тапшырып бүттүк, ошондо деле экөө убакыт болуп кетти да, күткөнгө чейин ошондо деле жаным сырда күттүрүп тур. Мен ойлогом, кетип калды болуш керек деп отурдук. Мен группаштар менен отургам. Анан кийин жобу чыккандан кийин дагы ошол мен кечтен бери кечки переживать этип тамак иче элекмин десем, тамак алып келип берип сүйлөшүп отурдук. Ошол жерде 3-4 сааттай эле, 4-5 саат болду. 4-5 саат ушундай көп болду да.
ошол жерде жүрүп анан ошол жерде эле сездим да мен да даже жүрөгүм дүкүлдөп анын жанында мынтип переживать этип мынтип ойлонуп баягы жакшы көргөн адамдын жанында башкача болуп ушинте бересиң го. Мен как обычно эле мындай жакшы көрбөй эле дос катары эле мындай эле көрдүм да, анан мынтип эле сүйлөшүп эле өзүмдө эч кандай толкундоо деген жакшы көрүү деген эч нерсе болбоду. Ошол күнү мен кечке жүрдүк 4-5 рет, ошондо эле сездим да. Анан кийин эле хорошо деп сүйлөшүп көрөйүн дедим. Анан бирок бир жери мындай может ал адам сенин адамың болбогон үчүн дагы мындай жакпайбы мындай болду да. Ар 20 мүнөт сайын жумушта болсом деле 20 мүнөт сайын кайра жазып кичке ушундай боло берди. Анан еще мен кечинде репертуар жазам деп ушундай айткам да. Мен бош эмесмин десем деле кайра жазат. Жазбай койсом тартынып калабы деп мен бош болбой атам, жумуштарымды кылып аттым эле десем да, аны кайра жазат да, унутуп калабы. Анан бирок мындай мага деген чын жакшы көрүү бар экенин билдим. Андан кийин мен айттым, ошол 3 күндөн кийинби 3 күндөн кийин болуш керек, айттым. Ушундай мен мындай экөөбүз бир жерге туура келбейт окшойбуз, ушинтип эле токтотолу деп айтсам, анан жок эмнеге андай мындай деп кайра ошентип кетти. Анан мен айттым, мен жакшы көрө албай атам дегендей кылып айттым да. Ошентип айттым. Андан кийин андан мурун эме деп айткан болчу. Дуэт ырдасак кандай болот депчи. Анан хорошо деп ошентим. Андан кийин ошол мен жок токтотобуз деп айткан күнү эме токтотсок ал болсого болсун, эме дуэт эме ойлонуп көрө деп ошентти. Анан ошондо кичине башкача болуп калдым. Дуэт ошо ырдаш үчүн элеби же билбейм. Ал кандай десем, колдоо иретинде сунуштаган бул айымга. Кандай кабыл алды билбейм. Мен мисалы үчүн любой адам менен дуэт ырдаганга кудуретим жетет да. Кандай болду? Мен жок, эми кийин кандай болуп кетсе дагы колдогонго мен сени даярмын деген мааниде айттым да. Мындай болуп кетти да ошондо. Мен сени там колдоно тургандай мааниде айткан жокмун да. Таанышуу не болсун ошо ырды приложениямды неме кылып көр деп кайра ошентип жазды. Анан деп койдум. Андан кийин эле күндү жаза берди. Мен мисалы бир адамга айтсаң түшүнөт го, типа туура келбей калыптырбыз депчи, анан кайра эле эч нерсе болбогондой привет, милашка, привет, солнышко деп эле мындай эч нерсе болбогондой эле кайра жазат да. Мен бул жерден эми айлаң жок, жүрөгүң атыз этпесе айлаң жок экен да. Ушундай эле болуп калды менде. Жүрөгүңүз ошондо 3 күндө кантип сезип койдуңуз? Ошол интересно болуп атат да. Кантип 3 күндө кантип билип коет дейм да ошол адамдычы. Мен ошол мага аябай интересно болуп атат да. Кийин мен дагы 3 күн сүйлөшүп туруп эле бул адам меники эмес турбайбы деп суроо алайын. Негизи чын айтсам, мага биринчи келгенде эле мен жүрөгүмдү сезеткен жок да. Анан бирок сиз ошентип мага мындай сонун сюрприз кылып ырдап, элин өзгөчө кылып чакырып алган үчүн, анан мен кесибибизде окшош экен, жок дей бербей бир сүйлөшүп көрөйүн дедим да. Анан бирок ошол күндө эле кечке 4-5 саат жүрдүк, эч кандай өзүмдү эч кандай мындай сезген жокмун да, бир нерсе бар экенинчи. Анан жазганда деле мисалы жакшы көргөн адамга жазса кечке жазышкың келет, чалып сүйлөшкүң келет го, менде андай болгон жок. 3 күндө кантип жакшы көрүп кете аласың мисалы үчүн адамдычы? Жок, мен бир көргөндө симпатия сезет ама 3 күндө. 3 күндө кантип жакшы көрүп кетесиң? 3 күндө, 3 ай эмес да. 3 күндө кантип жакшы көрүп кетесиң? Саламатсыздарбы? Биринчи көргөндө симпатия болуш керек. Акияна микрофонго сүйлөсөң. Саламатсыздарбы? Мен Гүлүзайымга суроом бар. Гүлүзайым, негизи сиз быйыл күйөөгө тие турган эмеңиз барбы? Мындай ниетиңиз барбы? Бала тарапта жакшы эле аракет болуптур негизичи. Анан сиз тараптан кичине мындай болбой атыптыр да. Биз сиз менен сүйлөшкөн болчук. Кубанычбек мырза, биз бири-бирибизге суроо бербейбиз деп. Эмне себептен Гүлиза? Ал катышуучуда бул жакта ушундай талап барбы? Бири-бирибизге суроо бербейбиз, бири-бирибизге тиешпейбиз деген. Мурунку эфирлерде аябай көз катуу айтышып кеттик го, ошондон кийин мен мындай сүйлөп ушундай кылып эле коеюн деп чечтим. Жок, баары эле айтышып кеткен бири-бири менен. Антип кек сактан болбойт да. Жок, мен кек сактабайм. Бул адам ушундай кек сактап жүрөт экен ошого. Суроо берип аткандай сиз сый менен жооп беришиңиз керек. Чыкканга негизи өзү даярсызбы деп атат. Бир эмес 2 сезон бою отурабыз Гүлиза. Өтө эле талаптарыбыз монтуп кеткен жокпу? Жок, мен эч кандай талап деле коюп катуу эч нерсе кыла элекмин. Просто адамдын симпатия биринчи бир жолукканда тартпады да, ошону эле айтып атам да. Негизи турмушка чыгуу негизи максатым да бар. Ошол үчүн да бул жерде ушул жерге келген болчумун. Бирок жүрөгүмө буйрук берип болбойт экен деп дагы бир жолу айтып кетейин. Өзүмдү антип бийик көрбөй элемин.
Саламатсыздарбы? Мен да айтып кетсем болобу? Гүлза эжеге кошулам да. Бул жакта деген биз деген отуруп тандап деп айта беришет да көп элечи. Аны эптеп-септеп эле келген талапкерди кабыл алып тийип кетпейбиз да биз ошол адамга. Биринчи деген хотя бы сиздер деле мисалы бир заведенияга барып калсаңыздар, арасынан бир кызга бир нерсе болгон үчүн ошол кызга аракет жасайсыз. Ошол нерсе болуп, андай нерсе болбойт деп сизге түшүндүрүп берип атат. Жок, арадан деген 3 эле күн өтөт атпайбы? 3 эле күн эмес, мен биринчи секундада ошол нерсе болуш керек деп сизге айтып түшүндүрүп. Анда кызыкчылык жок болсо, анда болбойт андан ары дагы. Кээ бир адамдыкы ар кандай да, мисалы үчүн кээ бир адамдыкы кичирээк ачылат да, балким бул адам ушундай. Менде бир көргөндө кичине мындай жактыруу болбосо, мен андан дальше менде вообще аракет болсо деле мындай эме кыла албайм да. Бул менде бир көргөндө болуш керек да, кичине болсо дагы адам тартыш керек өзүнөчү. Саламатсыздарбы? Канат мырза, Анжелика айым. Саламатсызбы? Мен суроо бергим келип атат негизи. Кандай адам болгондо деле, мисалы үчүн Гүлиза, таарынбайсың деген ойдомун. Эми бизге сырттан мындай үмүт кылып келип атат да. Бул 3 күн деген аябай эле аз да. Жок дегенде мындай бир жума сүйлөшүп көрсөң болот беле деген ойда. Негизи сен эле эмес, негизи бул жакта отурган кыздар дагы негизи мындай сүйлөшүп кеткенге такыр аракет кылбай атасыңар да. Бир жума, 2 жумалык убакыт беребиз го, энеңде болбой кетип атпайбы? Анан убактымды алдың дейшет андачы. Анда деле биз күнөө эле болуп калып атпайбызбы? Андан көрүп сразу айтыш керек да. Жок, негизи мурунку эфирлерде деле бул жака канча деген талапкерлер келип атты да. Келип атты, кайра эле кетип атты да. Негизи бул жака келиш бул аябай кыйын да, өзүңөр түшүнөсүңөр го. Сразу эле бир бул чөйрөдө жүрбөгөн адам эле эчтен келип туруп эле бирөөгө ушинтип сен менен сүйлөшүп көрөйүн деп айтыш бул аябай кыйын да. Ошончо келгенден кийин хотя бы мындай чай ичкенге да чыкпай коюп атасыңар да кээдечи. Негизи чында ошо. Мен бул болгон факт. Нурбек, эми ушундай түшүнүп атам, мен деле буга чейин деле айтып келдим, ушундай нерсе кыйын бул жака келген деп. Эми жакшы көрбөй атсам дагы эми ушунча кээли деп эми жакшы көрсөм да тийип кетейинби эми? Бул менин жашоом да, мен кийин мен жашай турган адамым да, мен танданганга укугум бар. Туура, эми бул жерде Элдер азыр мисалы айта берет, бул кыз тандабады, бул өзү мынтип мынталган деп. Бирок кийин алар менен жашабайт да, алар мен унутулам эртең бул эфир бүткөндөн кийинчи. Бирок мен дальнейшем өзүм жашоом бар да, өзүм жашашым керек ал жашоону. Ооба, сен сөзүңдө деле туура жагы бар. Бирок деген кандай десем, ушул жерде отургандан кийин барыбыз да, барыбыз. Аракет кылышыбыз керек экен да, өзүбүзчү хотя бы адамдын жакпай калды эмес, бир минус болот да, эми любой адамдын бир минус болот, сага жакпаганчы. Анан жөн эле туруп эле жакпай калбайт го деп ойлойм да. Сага мисалы үчүн эмнеси жакпады? Ошол айтып берчи, эмнеси мына конкретно? Эми мен негизи ойлогом, бул жерге келгенде жамандабай эле отура келбей калдык деп эле жакшы эме кылам депчи. Негизи Нурбек байке ушул жазып бер ректорго дагычы, аны мен ойлодум да. Мынтип күндө жазып эфир кийинки эфир келгенге чейин күндө мен Гүлизага жазам, жооп бербейт, анан мен бул жерде ак болуп чыгып, мен Гүлизаны карап чыгарам дегенде ой дагы болду деп ойлодум да, потому что мен 3-чү күнү эле айттым. Негизи мен дагы бир жолугуп көрөйүн деген ой болгондо, бирок өзүм да мындай аябай кыйнап салдым да, жазышкым келбейт. Өзүмдү 3 күн кыйнадым, вообще кыйналып кеттим. Анан жок, болду, токтотом дедим да, айттым. Айтсам деле жок, эмнеге андаймындай деп кайра толтура сообщение жөнөттүм. Мен ушундай жүрөгүмдө болбойт да десем деле кайра толтура сообщение мындай. Адам негизи бир айтканда кичине түшүнсө дегенчи, мен деле бул адамдын убактысын алгым келбейт да. Мага деле кыйын да бул жерде. Гүлза, сени туура түшүндүм. Бирок сен азыр өзүңдүн мындай кыялыңдагы баланы мындай точно айта аласыңбы? Кандай бала өзү сага жагат? Же билбейсиң кандай адам өзү жагарын? Көргөндө сезип калышың мүмкүнбү? Сезишим керек. Көргөндө чувство болот, ошондо анан билинет. Саламатсыздар. Саламатсызбы, Канат мырза, Анжелика айым. Саламатсызбы? Негизи азыр бир айтканда түшүнүш керек деп атпайсыңбы Гүлза? Негизи бирок айрымдар айтат, такыр эле аракет кылбай атат депчи. Айрымдар айтат, добиваться этиш керек депчи. Ошондо кайсы вариант жакшыраак болот сизгечи? Мындай добиваться эткени жакпайбы же мындай жөн эле убакытты күтүп жүрө бергендер жакпайбы? Мындай болду да, бизде биринчи күнү, экинчи күнү эме деп мен сага сонун белек сюрприз даярдап койдум. Адресиңди айтсаң эми жөнөтө берем деп айтты да.
Ну хорошо деп мен ал күнү ошо түштө жумушта болчумун да, анан мен кеч үйгө барам дегендей кылып айтканмын. Анан ошол күнү мындай эми айткандан күтөсүң го эмне экен депчи сүрөт деп айтып атканда, анан кийин деп аябай кызыгып аткам, ошол ойдон жок болуп кетти бул мырза. Анан 3-чү күнү ошодон кийин 4-чү күнү эртең менен мен айттым, ушундай туура келбейт экенбиз деп. Эми бул жерде белектен деле эмес, менде биринчи көргөндө эле эч кандай чувство болгон жок, просто бир сүйлөшүп көрөйүн деген ой болду. Мен ойлоп атам да, бул талапкер мырза Гүлзайымдын көңүлүн аламын деп наоборот жаман көрүнүп алган сыяктуу да, кайра жазып, кайра мындай аракет кылып атыпчы. Ошо аябай көп көңүл бөлүп алым окшойт деп атам да мен дагычы. Мен бул адам кечке жазып атып атпайбы? Мен жазбай койсом да айтмак болуш керек балкимчи. Эмне себептен жазып аттым? Бул бошой атам дегенде токтоп калаттым да. Убакыт ортосунда 2 саат, 3 саат өтүп атты да. Мен 20 мүнөт сайын жазган жокмун да. Мен мисалы үчүн жумушум бар да, башка делечи. Мисалы үчүн мен күндүз жакта иштесем, кечинде башка жакта иштеп жүрө берем да. Бул адам мен жаман көргөзгөйүн деген оюм да жок. Ой да болгон эмес. Жок, жаман көргөзгөн эмес, просто эми айтып атам да, пат-паттан жарым саат, 20 мүнөт ушундай тез эле кайра карасап ошондо мен жумушта болот, просто менде эме болуп калды да. Жумуштарымды азыр менде праздниктер өтөт да, күндөчү мен күндө кийин репетиция, праздник ушундай күндө катары ошондой, анан мен бошой калатым деп деле айтып атам. Анан 4-чү күнү анан кыйнагым келген жок болду деп айттым ошондой. Ошондой сизге көп көңүл бурган балдар жакпайт экен да демек, Жок. Ал жагынан эмес, просто бул адамга менин мындай жүрөгүм ачылбаган үчүн жакпады деп ойлоп атам. Бундан ката кеткен жок да, бул көп жазган үчүн бул мисалы туура эмес иш кылган жок да. Сиздин көңүлүңүздү алыш үчүн көп жазып атат да. Ошону түшүндүм, анан кийин көп убактын албайын деп, мен жүрөгүмө жакпаган үчүн дагы жакпады деп анан. Гүлзайым мындай суроо сизге, акыркы суроо. Балким сизди сыртта жактырып жүргөн башка эмеңиз бар, жигитиңиз бар. Балким может айтасыз. Бияк мырза жакшы эле аракет кылыптыр, бирок анан сиздин өзүңүзгө жага турган мырзаны может чакырып айтып коесуз, балким бар сыртта. Мен дагы бир жолу айтып кетейин. 1000 адам аракет кылса кыла берсин, чоң нерселерди кылса деле жүрөктө эч нерсе чыкпаса, мен ал адамдын бир нерсесин дагы алгым келбейт экен да. Ошондой эле. Анан мен сыртта эч кандай отношениям жок. Гүлза, сиз деген булоого чейин келгичекте эми биз жоктук долбооруна келгичекте мамиледе болгонсуз да. Ошол жөнүндө айтып бериңизчи, бизге кызык да, сиз кандай мамиледе мисалы өзүңүздү алып жүрөсүз? Анда ушундай бир көрүп эле жакшы көрүп жүрөгүңүз сезип сүйлөштүңүз беле? Балким сиз ошон үчүн көптөн талапкерлер жактырбай атасыз да. Сиз бир көрүп сүйүп калышыңыз керек, аны ошондо гана сезишиңиз керек да, жок дегенде. Ошондо гана сүйлөшүшүңүз керекпи сиздин талабыңыз. Биз баарын айта албайбыз да, мисалы мыяка келди анан сөзсүз түрдө ар биринин жүрөгүн сездире албайбыз да. Биз дагы убакыт бөлүп аткандан кийин сиздер да аракет кылышыңыздар керек да. Жок дегенде 10 күн. Анан 10 күндөн кийин айтсаңыздар, ошол мисалы бизге туура жооп болот да. Бул бир көрүп сүйүп калуу передачасы эмес да, бул убакыт бөлүү болуп атат да. Бир жумадан тартылып атат. Анан бир жума аралыкта деле сиздер мындай сүйлөшкөнгө аракет кылышыңыздар керек да. Анан жүрөгүм сезбей атат, мен жүрөгүмө буйрук бере албайм. Албетте биз жүрөгүңүзгө буйрук бер тий деген жокпуз. Бирок кичине мындай келгенде да орусча айтканда аргумент менен беришиңиз керек да. Мындай бир жума өттүм, мондай кылдым, бирок мен эч кандай эч нерсе чыгара алган жокмун дегендейчи. Балким сиз азыр мен суроом, биринчи суроом, акыркы мамилеңизде ошол баланы сиз мисалы кантип сүйлөшүп калдыңыз эле ошол жигитиңиз менен? Эми ал убакта мен 18 жашта болчумун. Анан ошол мен ырдайт болчумун, өзүбүздүн группабыз бар болчу. Анан ошентип тойдо жүрүп, ал адам дагы ошол мен окуган университетте окуган мырза болчу, бүтүп кеткен. Анан ошол жерден таанышып калып эле мага мындай бир көргөндө эле мындай жылуу учурап, эми жагып сүйлөшкөндөрүбүз да бирибизге туура келип, ошондой болуп эле ошол биринчи күндөн эле сүйлөшүп кеткенбиз да. Канча сүйлөштүңүздөр ошо менен? 3 ай сүйлөшкөнбүз, 3 ай, 4 ай. Сүйдүңүз беле ошол? Жок, балким ачылып айтып береттерсиз. 1 жылдан бери отурасыз Гүлзайым. Балким мурунку мамилеңиз жөнүндө эле айтып береттерсиз. Ал баланы биз тааныбайбыз, эч ким тааныбайт. Атын айтпай эле айтып берсеңиз болот мисалы. Балким сүйүү эмне экенин азырынча билбей жатабыз дагы деле. Сүйүү дегенде башка нерсени элестетип атабыз. Сүйүү бул мамиле, бул адамдын ички дүйнөсү дагы керек да. Балким биз деген баягы сырткы келбетинен өзүбүзгө деген бирөөгө окшоштуруп, мындай бир ойлоно алабыз да. Бирок сүйлөшө келгенде ал адам ушунчалык сенин көңүлүңдү калтырышы мүмкүн. Ал адамдын
тескерисинче сага болгон, мындайча айтканда сезими жылуу эмес, муздак болушу мүмкүн да. Ошондуктан адамды мындай ачыш керек деп да ойлойм да. Бири-бириңерди ачышыңар керек, бири-бириңер менен сүйлөшүп көрүшүңөр керек. Сен үчүн, сенин бактың үчүн, сени мыкты мисал үчүн ушул эле балдардын апасы кылыш үчүн кандай аракеттери бар экенин билбейбиз, уга элекпиз. Эң негизгиси аял киши үй бүлөдө бактылуу болуш керек, дагы болуш керек. Анан өзүбүз билбей калабыз да кантип сүйүп калганыбызды. Анан карасаң, эмнесин, кайерин сүйүп калганын билбейсиң да, бирок сүйөсүң да адамдычы. Ойлоносуң да, мага кайерин сен жакты, эч жериң жакпайт, бирок сүйөм дейсиң да. Ошол баланын эмнесин жактырдыңыз? Ошондой болду беле деп атат да. Же анын сырткы келбетин жактырдың беле? Мага негизи биринчи окуганда ушул сыртын карайсың го, анан кийин уже сүйлөшүп келгенде сүйлөгөндөрүн карайсың, кандай жүрөт, кандай адамдар менен кандай сүйлөшөт, жашоодо өзүнүн орду кандай, эмне жумуш кылат, ошол бүт жерин карайсың. Ошол жактар бүт мага туура келгенден кийин сүйлөшүп баштаганын жакшы ухаживать этип ушинтип жүргөн. Сөз менен эмес, мага всегда иш менен көрсөтүп, ошол экинчи күндөн баштап эле жакшы мындай аракеттерин кылган да. Анан мен ошол убакта ойлогонмун, бул адам менен мен сүйлөшсөм, кийин мен турмушка чыккандан кийин мындай жүрөгүм тоок, ушул адам мени мындай жакшы багып, экөөбүз чоң бактылуу болобузга көзүм жетет деп анан сүйлөшкөнгө макул болгом да. Может, ошол отношениядан кийин өзүм мындай отношения курган жокмун. Мындай эле жазышат, туура келбей калат, анан мындай ортодо ошондой болуп калып эле, андан кийин отношения болгон жок. Ошол бала менен эки жолго түшүп кеткенге эмне себеп болду? Сиз күнөөлүүсүзбү же ал күнөөлүү деп ойлойсузбу? Же сизди ал таштап кеттиби же сиз аны таштап кеттиңизби? Эми арадан 5-6 жыл өтүп кетти, унутуп калдым. Кантип унутуп каласыз? Эстейсиз да. Ошо эстеп айтып берейин деп атпаймынбы? Ал убакта 18 жашайм, переходный возрасттан эми мындай өтүп аткан убак болчу го. Андан кийин ошентип бир туруп жагып калат, бир туруп жакпай калат, урушуп кетесиң, кайра жарашасың, ошентип жүрүп анан кийин ортобузга бир кыз түшкөн. Ал кыз анын ошол мурунку өзүнүн таанышы, курсташ болуп, ушундай болгон болот да. Анан ошо кийин ошентип экөө жанагы кыз кечке сүрөттөрүн жөнөтөр жанагы балагачы. Анан көчмөндөр оюнуна ыс көлгө дагы көчөгө барып келген. Анан ошодон кийин эле ошол кыз жанынан чыкпай койгон да. Анын алдында деле мен айткам, ушундай жанына жолоо жүрүңүз депчи. Ушундай экөөбүз отношениядабыз. Мен апама да айтып койгон болчумун. Буюрса уже турмуш курабыз деп айткан болчумун да. Анда деле анан ал мага антип айткан жок деп ошентип чыкты да. Анан ал бала мага башкача эле сөздөрдү айтат, ал адамга деле ушундай сөздөрдү айтат экенин көрсө. Ал мага перепискаларды көрсөттү. Анан кийин хорошо деп эки жолго түшөбүз. Түшкөндөн кийин анан ошентип анан Бишкекке келдим. Демек ал башка кыз менен кетиптир, Точно билбейм, азыр экөөнүн ортосунда эмне болуп атат. Ошол. Анан сиз азыркы мамилени мисалы ошол убакта деле азыркыдай мындай бир көрүп, жакшы көрүп калып үйлөнүңүз, бирок сиздики 3 айга эле созулду да. Сиз жакшы көрүп турсуз, ал бала сиздин жакшы көргөнүңүздү барктап аптыр да. Туурабы? Балким сиз башкача сүйлөшүп көрөт турсуз да. Мисалы сиз айтып атпайсызбы, жакпай атат депчи. Ушундай мисалы Нурбек келип атат. Ушуларга балким 10 күн, 15 күн убакыт бергениңизде балким сезимиңиз ачылып кетмек беле. Канат байке, мен чындап мага өзүм деле кыйналып кеттим. Мен 3 күн даже араң чыдадым, чынын айтсамчы. Мындай жазганына мындай сүйүнүп жооп бергиң келет го, адамдын өзүң дагы ошол адамды күтүп мындай бактылуу болуп сүйгүң келет да, бирок айла жок, эч нерсе чыкпай атса, мен дагы өзүмдү кыйнадым деп айткым келет. Мен ойлоп атам да, бул адамдын жумушу болуп атты да, до меня болуп атты да. Бул биринчи июнга карата даярданып жүрдүм. Бошович репертуарын даярдап, анан мага чейинки семеси жетпей калды окшойт. Күчү дагы. Саламатсыздарбы? Мен Гүлзайымга суроо берет элем да. Гүлзайым, могул жерден сиз так айта албай атасыз да. Нурбек мырзанын сырткы келбети жаккан жок, анан ой жүгүртүүсү жаккан жок, келечегин көрө алган жокмун деген нерсеничи. Сизде ошондой нерсе болуп атат, бирок ошону баягы так айта албай атасыз да. Балким сырткы келбети жакпай калды, же ой жүгүртүүсү, же сүйлөгөнү,
ошону бирөөсүн бир токотуп айтып берсеңиз. Ал жөнүндө айтты окшойт. Неге антип мындай эми ушул адам жөнүндө катуу сөз айтышым керекпи? Просто мен жүрөгүм турбай калды мындай. Жаман сөз айткым келбей эле да. Саламатсыздарбы? Азыр бул жерде мындай болуп атат да. Көрбөгөн эле бир кызды ала качып кетип, анан босогуна жатып алат го кемпирлерчи. Мен ушул мени аттап өтсөң, мына бактысыз болуп каласың депчи. Гүлизаны деле ошондой эле кыйнап атабыз, көрбөгөн эле адамгачы. Мисалы, тааныш көрдү, жакпады болгону балагачы. Аны бала дагы өзү кабыл алган үйрөнүш керек, мындай отказдычы. Ошон үчүн Гүлиза бактыңды сынап көр. Сен бактылуу болгонго татыктуу сонун кызсың. Мен Жолдош мырзага кошулбайм. Себеби буяктан деген ала качып кетиптиги көчөгө алып барып отуруп салган жок да. Жок, ошондой эле мамиле болот. Ал вообще башка, ал вообще планетада Жолдош мырза. Ал вообще башка планетада жүрөсүз. Буякта деген аз сүйлөшүп атпай жаңыдан элечи. Просто Гүлиза айым Уланчбек мырза айткандай точно ответин айтып атат. Сен мисалы биринчи талапкерин сага жакпады, кетирдиң, ошондой эле болуп атпайбы? Жаккан жок адам, жакпаган адам менен сүйлөшө албайт анан. Жок, сен бияктан көшөгө анан тиги деп атпайсың. Жок, көшөгөнү айткан жок, мен просто Кубанычбек мырза, анда сиз деле биринчи келген ошо талапкериңизди эмнеге кетирдиңиз? Мен айтпадым беле анын эмес деп. Мен деле айтып атпаймынбы? Жок, Гүлизага просто башында эле сен деле точно айтпай койдуңар го ошол убакта. Жактыруу сезим болгон эмес. Аны мен эмне деп атам жандан бери? Сиз аны айткан жоксуз, сиз аны эчтекени айткан жоксуз. Мен жакшы кылып, жумшак кылып жеткиргенге аракет кылып атам. Жандан бери. Айтып койсоңуз, ачык айтып койсоңуз, анан билинет да, азыр баары ойлонуп атат. Мен ачык айтып, мындай жаман көрсөтүп антип келген жок деп айтып атам. Ошондой болгон, сен эчтеке айтпай койгонсуң. Мен айткам да. Айтпай койгонсуң. Кыз жакпай калды деп айткам мен. Жакпай калды деп айткам мен. Жок, сен айтпай калдың. Такыр сени ошол жакта отургузуп сүйлөтө албай койдук го. Кыз жакпай калды деп айткам. Сырттан да сурадык, ичтен да сурадык, кайча жооп бербей. Кыз жакпай калды деп айткам мен, Адыл мырза. Жок, сен айткам мен ошону. Кыз жакпай калды деп айткам мен. Адыл бул баары өзүнүн сөзүн эме албайт да өзүнө. Түшүнүшпөй эле коюш керек. Просто Гүлизага башында эле жакпаптыр, просто. Жок, мен мойнума алып атпайм, жакпай калды Гүлизайым. Чыгыптыр да. Мен мойнума алып атпайм. Сүйлөшпөйт да. Мойнума алып атпайм, мен жакпай калды деп айткам деп туурабы? Кайталайм. Болду. Болду да. Ошо Жолдош мырза, сиз башка планетада жүрөсүз. Кыз менен мисалы жаңы таанышканда сүйлөшөсүң да башындачы. Анан мен мисалы мен ушундаймын да, башында сурап алам, мен сага жагып атамбы депчи. Анан ооба деп мындай повод берсе, анан дальше движение кыласың да. Бирдеке кыласың, бир жака чакырасың. А башында жактыруу сезим мындай болбогонун сезсең, анда уже эчтеке кылбай эле коюш керек башында эле, сразу эле. Баары эле түшүнүктүү болду окшойт, Убакыт созуп деле кереги жок. Нурбек мырза, талапкер катары биз сизди урматтап сыйлайбыз. Анткени сиздин жигиттик ушул жерге келип кандай сөз берсеңиз, атайын Гүлиза деп ырдадыңыз, убактыңызды арнадыңыз, Гүлизага колдон келишинче мамиле кылдыңыз. Биз ушун үчүн сизге бир катуураак кол чаап коелу. Өзүңүздүн жигиттик сапатыңызды көргөздүңүз да. Анан эмне кылабыз? Чындап эле булардын жүрөгүнө буйрук бере албайт экенбиз. Бирок биз ушул катышуучулардан да суранат элек, кичине бир жума 10 күн убакыт берсеңер, талапкерге дагы. Анан ошондо да балким ачылып кететтир деп биз жакшы ниетте айтып атабыз да. Ошон үчүн дароо эле кетирип ташташтагы бул сырттан да көрүүчүлөрдүн дагы биздин да көрүүчүлөрдүн кыжырына тийет. Анткени бул жакта келген катышуучулар хайп үчүн эле отурат. Булар күйөөгө тийбейт деген СМСтер келип атат. Ошол да сөз акыркы убакта чындык болуп бараткан сыяктуу болот. Анткени акыркы передачаларда жок жакпайсың деп эле кетип атат да талапкерлерчи. Анын үстүндө айтып атат, силердин катышуучуларыңар өздөрү талаптарын айтып коюп, талапкер берсеңер, жиберсеңер, кайра башка талаптарды айтып башташып атат. Жүрөгүм сезбей атат деп. Күндө эле силердин катышуучуларыңардын тиги эле аппетиттери өсүп, талаптары дагы өзгөрүп, аябай эле мындайча көкөлөп учуп кеткен жокпу дешип атат да. Эми биздин көрсөтүүбүз ушундай. 3 жолу баягы талапкер киргени менен кээ бир катышуучуларыбызга көбүрөөк талапкерлер келип кетти, кетиргиле деген дагы аябай биздин көрсөтүүнүн авторлору дагы пайдалуу атат кадр сыртында. Барыңыздарга биздин кайрылуубуз бар, урматтуу биздин көрүүчүлөрүбүз. Ар бириңиздердин оюңуздарды биз сыйлайбыз. Бирок ошентсе дагы бул жердеги реалити долбоор НТС телеканалынын редактору
башчылыгы жана Канат экөөбүздүн дагы биргеликте оюбуз менен гана кээ бир нерселер чечилет, өзгөрүлөт. Бизге чыныгы сиздер талапкер болуп келсеңиздер же катышуучу болом деп келсеңиздер эшигиңиз ачык, бирок ошондой чоң эрктүүлүгүңүз жок болсо, мен ойлойм акыл айткандан башка баягы колуңуздан эч нерсе келбей жатса, анда жөн эле калып элек айтып коюңуздар депчи. Себеби бул жерде мамилени куруу оңойго турбай жатат. Чындыгында дароо эле бирөөнү сүйүп калыш дагы кээ бирге кыйын болуп атат. Кээ бирлер көп мынакей Адыл менен Элизада көп убакытка чейин сонун түгөй болуп келе атышат дагы, анан кийин жакшы жыйынтык көрөбүз деген мезгилде эки жолго түшөбүз деген дагы жолдорду айтып коюп жатышат. Бизге дагы кыйын болуп атат. Тескерисинче сиздерден жардамды, сиздерден колдоону биз күтөбүз. Ошон үчүн бул 100% реалити шоу болот. Нурбек мырзаны узатабыз. Нурбек мырзага бир сөз берип коелу. Гүлизаны жүрөгүңүздөн кой бердиңизби же дагы деле жазасызбы деген. Жазып эле бересизби же кайра деп? Эми кандай тааныш катары эле калабыз болуш керек деп ойлоп атам. Менден кандай жардам керек болсо кайрылып берсем болот. Ошо. Ийгиликтерди каалайм, чыгармачылык. Балким Гүлиза жакшы өзүнүн курбулары менен тааныштырып калат сизди. Сизге да ийгилик каалайм. Мени тандап келгениңиз үчүн чоң рахмат. Жакшы көрбөй, ушундай бир өзгө туура келбей калганыңыз үчүн эми ушунча мен ажаман көрүнүп атам, сизден кечирим сурайм, ушундай болуп калды. Түшүнүктүү болду. Нурбек мырза, ийгиликтерди каалайбыз. Биз жолуктук долбоору ар дайым талапкерлерди урмат сый менен, жакшы мамиле менен тосолууга даярбыз. Эми Нурбек мырза, бул да болсо да тагдырдын буйругу экен, бирок сиз да кадам таштап келгениңиз үчүн бул да чоң эрдик деп эсептейбиз, Ийгиликтерди каалайбыз. Чыгармачылыгыңызды дагы өстүрүңүз, бизнести дагы алып кете бериңиз. Биздин НТС телеканалы сизди дагы аз дагы болсо элге, журтка көрсөтө алды. Сөзсүз түрдө түгөйүңүздү талап деген ишеничтебиз. Эгер үйлөнүп калсаңыз, бизге келиңиз студияга. Келиңиз. Чоң рахмат. НТС телеканалына келген катышуучулар, талапкерлер, эгерде сиздер биздин көрсөтүүнүн ичинен эмес сыртынан дагы түгөй таап үйлөнүп калсаңыздар, биз сүйүнчүүнү кабыл алабыз. Студиябызга келип конок болуп учурашып кетсеңиздер дагы болот. Ооба, албетте Анжелика айымдын оюна кошулам. Ушундан кийин эле мен Гүлизанын орундуктарын орун алып бериңиз. Биз алдыга карай улайланды. Ооба, Канат мырза, билесизби? Биз көрсөтүүнү азыр мынакей алып барып атабыз. Студиябызда бир жаңыланалы деген жакшы бир 3-чү сезонго даярданган дагы идеяларыбыз аябай көп болуп атат да. Жаңы дизайнерлер келип атат бизге сунушу мененчи. Бирок бизге демөөрчү керек болуп атат. Чындыгында бул нерсе каржылоодон көз каранды экен. Канат мырза менен биргеликте ушул отургучтарды, мына тессора штора, сону бизге жаздыктарды жасап берсе, дагы эле ушундай демөөрчүлөр бизге өнөктөш катары кирсе, Канат шоу менен YouTube каналына жарнамасын жүктөйт, НТС телеканалынан чыгат жарнамасы, анан кийин YouTube'тан өчүрүлбөй түбөлүккө калат экен алардын жарнамасы. Негизи Инстаграмда реклама менен YouTube'нун рекламасынын экөөнүн айырмасы бар экен да. Мисалы бул YouTube'да реклама, мисалы даже кылымдар бою деле калып кала турган реклама экен да. Балким 50 жылдан кийин деле, 10 жылдан кийин деле, 20 жылдан кийин деле, 1 жылдан кийин деле биз жолуктук долбоорун ким көрсө ошол көрүлөр экен. Инстаграмдын рекламасы ашып кетсе 3 күн турат экен, 3 күндөн кийин жоголот экен да. Ошондуктан сиз эгерде биз жолуктук долбооруна реклама берсеңиз, түбөлүктүү реклама болот деп эсептейбиз. Ооба, анан сонун акция азыр жүрүп аткан мезгили, эгерде сиздин мынакей ушундай продукцияңызды биз столго коюп, жеп көрүп, ичип көрүп, ушул Ляпамдын чайындай болгон өнөктөш болсоңуз, арзандатуу акциясы башталды. Жана ошондой эле биз дагы өнөктөш болуп киргенбиз. Бактылуу айым Flowers гүлдөрү дайым сиздердин сезимдериңиздерди бат эле жеткирүү кызматы менен гүлдөрдү жеткирет дарегине. Негизи Кыргызстанда көптөгөн гүл дүкөндөр бар, бирок Анжелика айымдын өзүңүздөр билгендей мындай фантазиясы күчтүү болгондуктан Бактылуу айым Flowers гүлдөрү өзгөчө мындай коробкаларга мындай сыртын мындай оформление деп коет го, өзгөчө стилде берилип жатат, баардыгыбыз көрүп атабыз да. Ошондуктан Кыргызстанда эң кооз гүл алам десеңиз, Бактылуу айым Flowers сиздер үчүн кызматта. 2 метрге чейин гүл заказ кылсаңыздар болот. Бул салам жолдотканымдын себеби талапкерлерге. Бизде бүгүн талапкерлер бар, бирок ага чейин дагы бир теманы талкуулабасак болбойт. Бизде Элиза, Адыл жана негизи бул нерсени Анжелика айым жок болчусуңуз. Мен айтышым керек да, буну мен угуп калдым да.
Акыркы убакта негедир бул жакта биз күтпөгөн бир жаңылыктар болуп атыптыр да. Мен бул жерде Адыл менен Элизаны эмес, мен Шерболот менен Элизаны чакыргым келип атат. Ушундай бурулуш болуп кетиптир. Келиңиздер ортого. Бул реалити шоу. Сиздер ойлооңуздар, эфир сыртынан дагы биз сиздерди байкап турабыз, сезип турабыз. Элиза, Шерболот. 7 миллион көз бар бизде деп койгула. Ар бир көрүүчүбүздүн көрүп атканы, угуп атканы бизге дароо жетип атат. Мунун бардыгы социалдык тармактар. Катышуучулардын баары шок болуп калды окшойт, Я. Эмне деп калп айтасыз, Шерболот? Ай, Шерболот, шер экенсиң да. Алдадың Адылды. Жигит болсоң шок бол дейт го. Жигит болсоң шер бол. Шок бол. Душманды алсаң изде. Айсыл эже. Саламатсыздарбы? Саламатсыздарбы? Саламатсың. Мен түшүнбөй калдым, эмне чакырдыңдар бул жаккачы. Биз уктук. Билбейм деп Экөөңүздөр азыркы койсуң. убакта көбүрөөк байланышып атыптырсыздар. Көбүрөөк сүйлөшүп атыптырсыз. Балким Шерболот экинчи сезон бүтөрүнө 1 ай калды да, Элиза. Балким жашырбай эле айтканга туура келеттир да. Элиза эмне себептен сиз башка катышуучулардан да Элизага көбүрөөк мамиле кылып атасыз? Себеби бар албетте. Эми биринчи эле себеби биз эски тааныштардан экенбиз. Ошол биринчи себеби. Башка бир чоң себептер жок деле. Балким эми билбейм, экөөбүз жакшы сүйлөшүп калып атабыз. Шерболот болбойт андай. Жигитче эле сүйлөсөңүз. Шунча Сиз Элизадан да өтүп кеттиңиз го, сиз. Чайга чакырды дароо. Сөз берип аткандан кийин Элиза кандай сезимдериңиз ойгонуп атат? Эмне болуп атат? Экөөбүз көп эле сүйлөшүп калып атабыз. Эми сөздөрүбүз бири-бирибизге дал келип эле. Анан кийин сырттан айтылган нерселер дагы адамга таасир этеби? Ошолорду обсуждать этип да көп сүйлөшүп калып атабыз да. Анан кийин эми жөн эле дейм, балким бир себеби бардыр. Эмне себеби бар? Азыр биз сизди жөн эле кыйнап аткан болуп атабыз да. Эгерде Элизага көңүлүңүз жок болсо, жөн эле биз бирдекени, жөн эле бир пустой нерсени талкуу кылып атсак, анда орындуктан орун ала берсеңиз болот да. Биз себеби менен чакырып атабыз. Сиз айтышыңыз керек болот ошону. Эмнеге Элизага мынча көңүл буруп атасыз? Акча сурайсызбы каршы? Бул негизи башы мындай башталган да, саламатсыздарбы, мен сүйлөп кетейинчи. Кубанычбек баарын билет, муну билбеген эч нерсеси жок. Шерболот мырза деген ким менен Мээрим айым менен сүйлөшүп жүргөндө, анда Адыл менен бул ким Элиза да сүйлөшчү. Экөө аябай эме жакшы мамиледе болчу да. Тамактанып калганда Адыл бир жолу келбей алган. Ошондо эле негизи башталган да экөөнүкүчү. Ай. Анан эми андан бери уже кызыктуу болуп кетти болуш керек, менин оюм боюнча. Андан бери Элиза Адылга таң калбай баштады. Вау дебей баштады. Ошондон кийин анда Шерболот жакшылап мамиле кылдыбы же чайга чакырдыңбы негизи? Жок, чайга чакыра элекмин. Чакырайын деген үмүтүң барбы? Чакырат окшойм. Буйруса. Саламатсыздарбы? Эми Шерболот келем кызга окшоп чоюлбастан сен ордуңда азыр Элиза отура турган болот да, негизичи. Айт да мына конкретно. Айт да мына. Жакса жагат деп айт, жакпаса жакпайт деп айт. Бияка отуруңуз, Элизаны убакыт салды. Мындай деп отура берсең азыр Элиза жок дейт, серьезно. Анда баары ушул жерде мындай четко ясно болсун. Элиза менен жолугушууга чыгууга Элизаны чакырып көрөмүн, эси макул десе. Жок, бул кандай болуп калды? Өзүнө айтпайбы, өзүнө карап? Уялып атам. Элиза? Жактыруу сезим барбы? Элизаны таң калтырыш керек только, Шерболот. Жакшылап таң калтыр. Ошол экөөбүз баягы чужой адамдар эмеспиз. Баштанды. Шерболотко суроо бергим келип атат. Шерболотко суроо бергим келип атат.
ишер болот го. Элизанын талаптарына жооп берем деп ойлойсуңбу? Эми Талаптардын баарына. бул жерде талап деле айтып тура берсек, баягы талаптагыдай адамгерчилик деле кыйын да. Бирок мындай өз талабын өзгөртүп койсо болот да. Талабын өзгөртүп коем деп өзүңө ишенип атасың. Эми ишенич менен сүйлөп атабыз, какой-то процент көрө Ошо жатарбыз. сен сомнения менен сүйлөп атпайсыңбы, сен ишеничтүү мында так айткан жоксуң. Эми Эльза менен биз анчалык сүйлөшүп кеткен жокпуз, ошон үчүн пока что сомнение менен айтканга туура келет. Анда эме экенсиң, өзүңө нүү берин экенсиң. Адыл, саламатсыздарбы? сизге сөз тийип атат. Мен Адылга жооп берип кеттим. Мен Адылга мен сөз менен теңелип эле коюн, иш жүзүндө көрсөтөйүн, Бул жерде Адылдын Элизага болгон сезими бар окшойт да, кызганыч көрүп турам да мен азырчы. Сезими бар экенин баарыбыз билебиз. Элизада жок да. Жок, Адыл сезимим Адыл жоголду ордуна деген мен да. жооп берип кетейинчи, албетте бар да. Аз эле болду, анан тем более мындай кандай десем, мен Шерболотко бул жерде таң калып отурам да. Балким экөөнү эки жолго чүрүйгөн Шерболот сен эмесмиңби бул жерде? Саламатсыздарбы? Кайталап коесузбу, кечиресиз. Экөөнү эки жолго чүрүйгөн сен эмесиңби бул жерде? Жок, мен такыр бул нерсеге тиешем жок. Мен экөөнүн эмне болгонун вообще билбейм. Ошол эфирде гана билдим эмне болгонун. Ага чейин биз элдикөз сүйлөшкөн деле эмеспиз, башка кылган деле эмеспиз. Силер айтып аткан тамактанып аткандагы нерсе, ошондо биз бири-бирибизди жакшылап таанып калдык. Көрсө эски тааныштардан экенибизди билипчи. Ошол эле. Ошол нерсени мээримде айткан бизге. Элдикөз тамактанып сүйлөшүп калгандачы, анда экөөбүз сүйлөшө элек го. Эмне деп атасыз? Ызы чучуп кетиптир го. Ошол боюнча айтышып атат. Ну, ал кезде ооба. Мен экөөбүз тааныштыкта жүргөн кезде эле Элизага кам көрүп баштачы. Внимание кылып. Бүгүн экөө чогуу эшиктен кирип кетсе да бир нерсе болчу да. Чогуу келди бүгүн. Фантастикадан алысыраак болгулачы. Экөө бүгүн чогуу келишти. Мен кам көрө элекмин ошо. Мен болгону ал жерде экөөбүз таанып калдык бири-бирибизди. Ошолдуңбу депчи, ошол эле. Акталбай эле кой элем. Өткөн иш өттү. Менин бывшая девушка, анан бир нерсе дегенде сөздөр болгон э. Ошонун таанышы экен деп. Жок, ал такыр башка. Башка тема. Башка эмес. Элиза, өзүң кичине кошуп кетчи. Биз туура эле сүйлөшүп атабызбы же сен да шок болуп атасың бияка чыгып? Саламатсыздарбы? Ооба, биз азыр жакшы эле сүйлөшүп жатабыз. Сөз жакшы эле табып, как дос катары сонун болуп жатат. Андан кийин эфир сырткары мага намекторду таштайт да. Анан эфирге келгенде эле чукпай калат. Балким деп, типа 50/50 болуп калып жатпайбы? Анан нерешительность болуп жатат. Мага андай жигиттер вообще жакпайт. Канча жашырсаң да баары бир жанар айткандай дубалдын бүт жагында кулак бар сыяктуу да. Канча жашырсаң дагы баары бир ортого ачыкталып калат экен. Эми алар сени жашырбай эле эми эл жүзүндө көрө эле анда. Жок, мен менен көрөсүзбү? Жок, мен сизди караган жокмун. Шерболот сен бизди карабай, Элизага карап ошону мындай решительный болуп айтчы көрөлү. Чындап эле сезимдериң барбы же дагы ойноп атасыңбы? Биздин студиянын нар жагында башкача эле Шерболот экенсиң го, Шер экенсиң го. Берде келгенде мяу болуп калат. Бияктан Шерхан болсо, кичине бул жердин да өзүнүн сүрү бар да. Бияктан деле мяу деп, р деп сүйлөсөң мындай кичине. Өзүнө. Элиза, саламатсыңбы? Толкунданып атам чындыгында. Жанагы бир эсли ушунча баары уже ясно болуп калыптыр. Бир эмес, өзүң эле айт. Чыгып мен сага сунуш кылат элем. Кененирээк таанышып отуруп, бир жолугушуп келүүгө. Сунуш болду. Бул жактыруу сезим да көзүнө карай албай атат, көрүп атасыздар, бул толкундануу. Дагы кошумчалап койбойсузбу Шерболот? Мага жагасың, комплименттерди айтып. Элизанын неси жакты, өзгөчөмүн, туура айтып атам. Элизанын дагы бир жер нерсеси бар экен. Көп нерсе менен иши жок экен да, ошонусу жакты да. Мындай башына эчтеке салбайт экен да. Өзүн сүйүп, өзүн сыйлап эле жүрө берет экен. Чындыгы айымга тиешелүү мындай сапаттарын байкаптырсыз да, Ушак айыңдан алысыраак окшойт.
жеңил. Жок, кечиресиздер, бул сиздерге тиешеси жок. Эми негизи эле аял заттын табияты ушундай го, баягы досу менен дос болуп калса. Ал сапат сизде бар го, жетиштүү болот го дейм. Көп урушчак эмес, мындай жайдары, назик жүргөн айымдарды мырзалар көбүрөөк жактырат да. Анан ошондой сапаттар Элизада бар экен деп атат. Элиза жооп кандай? Саламатсыздарбы? Азыр бир сөз айтып кетейин деген болчумун. Адылда сезим бар, Элизада жок дедиңиздер. Андай эмес, недавно Мээрим эженин туулган күнү болду да. Анан чыгып үйгө жеткирди. Анан мен сурап көрөйүн дедим. Сенде сезим барбы деп сурадым. Жок, менде жок деди. Анда экөөбүзгө взаимный болуптур. Что менде, что ада просто айткысы келбеген окшойт. Сиз деген Адылдын сезими бар экенин билчисиз да. Эмнесе Адыл көрсөңүз микрофонду. Кайра эмне себептен ушул суроону узаттыңыз Адылга? Анткени сиз сезимиңиз жок болду да Адылга. Азыр Жанар эже айтып кетти да, ошого жооп берейин дедим. Адыл. Элиза мындай болду. Биринчи сени жактырып аятам деп коюп, анан кайра эле баягы башында кандай мага отношение алса, кайра ошондой кылып баштады да. Ошол жерин түшүнбөй калдым да мен. Эмне ойнотконсу, ойнотконсупчу. Башында жактың, ортосунда жаккан жоксуң, анан кайра. Сен дагы эле мени жактырып жүрөсүңбү деп кайра, Ооба, кайра менден сурап, сезимдериң барбы, жокпу деп. Сен өзүң айттың да, менин сезимдерим жок. Жок, азыр бар айтып кетип жатышат да, сезими бар, сенде жок, сен ойнотуп эле жүрдүң деп. Анан мен сенден ошого сурадым, чын эле сезимиң барбы? До сих пор десем, жок, меники уже бүткөн, ты мне не нравишься дедим. Ошентип айттым, сен жактырбайм дедиң, болду да, мен сенден көңүлүм калды да, болду да. Ооба, ошо азыр бар катышуучуларга айтып кетейин деген болчумун да, азыр баары ушинтип айтышат. То, что Адылда бар, сенде жок деп. Ошого айттым. Саламатсыздарбы? Элиза айым, сиз кандай жоопту күтүшүңүз керек эле анан? Сиз өзүңүз жоопту конкретно элдин көзүнчө баланын көңүлүн калтырып алдыңыз дагы, анан кайра сырттан чыгып алып акырын сурап. Көңүлү калган киши естественно ошондой жооп берет да сизге. Жок, мен дагы деле сени жакшы көрөм. Азыр баарында взаимный болуп жатат, ошо мени винить этпей эле койгула деп. Сиз азыр эми аякта актанганым уже окшошпой калат дейм да. Саламатсыздарбы баарыңыздарга? Элиза сезимим жок деп эрте эле чечим чыгарып алды деп ойлойм. Кеч түшүнүп калды окшойт. Азыр эми мындай Адылга сезимдери бар көрүнүп эле турат. Шерболот, сен аракетиңди деле кылбай деле койсоң болот. Элизанын өзү айтпаса дагы көздөрү айтып турат, Адылга деген сезимдери бар. Акмарал айым, кеч түшүнүп калса, кечирип койчу, мен туура эмес чечим чыгарып алыптырмын деген сөздү айтыш керек. Мен сага дагы деле жагамбы дебейчи. Просто Элиза, она гордая девушка, ошон үчүн гордость не позволяет болуп атат бул жагы. Эгерде Элиза азыр Адылга деген сезимдериң бар болсо, азыр айтсаң, Адыл деле сени түшүнгөнгө аракет кылат. Может, кайра чогуу бирип каласыңар деген жакшы ойдо эле айтып. Саламатсыздар, саламатсызбы Анжелика эже. Канат мырза, Элизанын чувствосу бар деп ойлойм. Анткени биз недавно чогуу отуруп калдык бир жерде. Же бул көнүмүш адатпы, же чындап эле көңүлү барбы? Адылдын жанынан чыкпайт, Элиза өзү жанына барат. Ошондой эле ситуация. Адыл экөө кайра баштаса сонун болмок. Эми бир айдан бери чогуу жүрүп көнүп калган болушу мүмкүн да Элизачы? Жок, андай болсо Шерболот мырза менен ушул эле моментте кайра жакшы мамиледе эмнеге? Анда бияка чымчыктар эмнени учуруп айтып келип атат анда? Жок, азыр эми Шерболот менен кайра сүйлөшүп кетсе, Адылды унутат да. Элиза жооп берип атпайбы? Көнүп калган болгону. Сүйлөшүп атат экөө. Мен Аргенге жооп берейинчи. Бул жерде Шерболот менен сүйлөшүп кетсе, Адылды унутат деп атпайбы? Тескерисинче болбойбу? Шерболот менен сүйлөшкөндө наоборот Адылды сагынбайбы бул жерде? Ошондой болуп калышы мүмкүн да, себеп Шерболоттун кылган мамилеси Адылдын кылган мамилесине жетпей да калышы мүмкүн да. Эми Шерболот деле жакшы кадамдар таштап атат го. Ошондо сиздер Шерболот менен Элизаны бир көрө албай атасыздар, Эмне болгон күндө да уланышпай уже поезд ушол да, уже экөө ажырашып кетти да, уже эки жолго түштү. Туура. Анан деген азыр биякта жаңы сунуш келтирип атат деген Шерболот мырза. Анан Шерболот менен Элиза пара болчу да эле. Уже азыр биз эмне кылган күндө да азыр Адыл менен Элиза бир боло албайт азыр. Элизадан суроо берип көрөт. Мен Элизага суроо бергим келип атат да. Элиза өткөн эфирде отуруп
ким Адыл канча аракет кылса дагы ички сезимим, жүрөгүм ачылбай атат дегенсиң да. Шерболотко ачылчудайбы? Бир симпатия барбы Шерболотко деген? Азырынча айта албайм, анткени анча деле көп убакыт өткөн жок. Азыр как дос өтө сонун сүйлөшүп жатабыз. И билбейм, может ачылат, а может жок. Бирок сырттан сага сүйүүсүн билдирип, намекать этип атат деп ачык айтып атпайсың, билесиң да, Шерболот сени жактырып калганын, сүйүп атканын азыр. Билбейм, сенде да ошол сезимдер бар болгон үчүн көзүн сүзбөсө деген нерсе бар го. Ал жакта айтпай эле коеюн, бирок сен да бирасындай намекторду сен да берип атындай, өзүң да жол берип атасың да бул бала сага аракет кылганыначы. Мен оюмча бул жакта сенин дагы бир кичинекей кадамдарың бар. Бары Шерболот ушундай жыйынтыкка келип туруп, анан кийин башка мамилеге өткөнүнө дагычы. Мен ойлойм, Элизаны бактылуу кылган бул бир эле Адыл деп ойлойм. Ошондуктан Элиза бул шакегиңди бүгүн тапшырбай эле кайра Адыл өзүңдүн аракетиңди кылып, кайра колуна тагышыңды каалайбыз. Ошондуктан аракетиңди кылып көр. Элизада да сезим бар сага болгон. Дагы бир шанс берип көргүлө бири-бириңерге. Мен ойлоп атам да, негизи Элиза менен Шерболот сүйлөшпөй эле го дейм да. Такыр экөөндө бир сүйлөшкөндө эч нерсе жок да. Анан кыздар бар да мондай. Качан баягы ухаживать этип, аркасынан жүгүрүп, сүйлөп жүрсөң, мындай барктабайт да. Качан ошол адамды жоготкондо, ошондо барктап, ошондо сезим ачылат да. Может, Элиза ошондой адамдыр деп ойлоп атам да. Бирок Элизанын 100% эле кайра эле Адылда көңүлү бар го деп ойлойм да. Ал сезим эмес, балким привыкание болсо керек дейм. Мен Элизанын көзүнөн көрүп атам, Шерболотту көздөй эле, бир 80% жакты көздөй кадам таштап калыптыр. Билбейм. Привыкание болгондо ошондо 2 момент тең сүйлөшө бересиң ошондо кандай болуп калат? Жок, биз биякта мамиле токтотпой вообще. Бүттү эми Адыл менен токтоду да. Бүткөнбүз, ошол күнү дагы бир сурап көрөйүн деп сурадым, ада деле жок сезим, так что продолжать нет смысла. Өзүңдү күнөөлүү сөзбөйүн дедиң да, туурабы? Дагы эле мен жактырып жүрөт. Өзүмдү күнөөлүү сездим, анткени ал өтө сонун адам, анан кийин биринчиде менде эле симпатия болуп, анан жок болуп калганына Ооба, Элизанын буга чейинки отуруп сүйлөгөн сөзүн эстейликчи, кандай муздак мамиле жасап, Адыл кандай сонун нерселерди айтса дагы жок деген сөздөн башка эч нерсе айткан эмес да. Демек биз көргөнбүз, Элизада эч кандай сезим жок болуп калган. Азыр Адылга биз талапкерлерди кабыл алып атабыз. Адылга азыр дагы сонун кыздар келип атат чындыгындачы. Анда Элизайым, ошол суроону Адыл мырзага кечээ күнү эмнеге бердиңиз, ошону айтыңызчы анда. Ошол өзүңүздү элдин астында актап биздики взаимный дегенди доказать этип коюш үчүнбү же сезимин билиш үчүнбү? Өзүмдү уже канча күнөн бери күнөөлүү сезип жатам. Мен апам дагы, таңем дагы өтө катуу уруштум, эмне кандай кылдың деп. Ошого бир сурап көрөйүн, сезими до сих пор барбы, до сих пор я виновата деп сураган болчумун. Аны билип, кичине жакшы болуп калдым да, значит взаимный экен баары деп. Өзүңүздүн ички дүйнөңүздү эле эс алдырып алайын деп турсуз да. Тынчтандырып алды да өзүн. Мен жактырбай эле жүрөт экен, демек мен башка мамиле кылып берейин деп, анан бул жак менен мамиле куруп баштаптыр. Анан Акмарал көп нерсени билбейсиздер сиздер. Айымдын Адылга болгон суроосу боюнча мен да Адылга кайрылып кетейин дедим. Сиздин сезимиңиз ошондо аракет жаса деп жатпайбы, сезими бар деп. Ошону аракет кыласызбы же кылбайсызбы? Жок, ал мурдакы эфирде айткандай эле экөөбүз токтотконбуз. Болду уже, мындан ары экөөбүздү көрбөй элемин да. Экөөңдө келечек жок мамилеңде. Ооба, экөөбүздө келечек жок. Азыр айтып кетейин. Могул кальсону кайра кайтаргым келген в тот раз, бирок унутуп калыпмын. Анан ошондо эле баары жашты, эмне кайтарбадың деп. Мен кармап жүрөм деген дагы оюм болгон эмес. Конечно, кайтарам дегенмин. Анан ага бакыт каалайм. Болгону аны сүйүп, аны колдоп, ошондой кыз келип, бактылуу болуп кетсин дейм. Анан ата энесинен жана чоң энесинен кечирим сурагым келет. Анткени тааныштырган болчу, эч ким андай болуп кетет деп ойлогон эмес. Мен деле может үйлөнүп кетебиз деп жолуккан болчумун, анткени сезимим чоң болгон болчу. Азыр ошого өзүмдү күнөөлүү сезип, кечирим сурагым келди. Анан ата энеси өтө сонун кылып өстүрүптүр. Ошого чоң рахмат. Шагекти бересиңби ошондо?
ошол кекти мен эмне кылмак элем? Сага берип анан кайра башка бирөөгө бермек белем. Эми Элиза айымга кайра айып эле катуу эметип туткан жокмун. Элиза айым, эми Шерболотко чайга чыгасызбы, макулсузбу же макул эмессизби? Ошону каалайм. Да, можно попробовать. Макул. Шерболотко суроо бергим келип атат. Элизаны кандай десем, эми Элизаны ухаживать этмегин билдим да, кандай кылып ухаживать этиш керектичи. Сенден суроом болот да. Айына канча сом акча табасың? Негизи азыр Ачык эле айтсаң, эми ачык эле, жашырбай эле канча сом табасың ошону айт. Жок, мен ал нерсени айтпайм. Просто мындай да бул жакта. Экөөбүз теж жакка чыксак айтышым мүмкүн, ушунча иштейм деп бул жерде айтышым. Элиза менен сүйлөшсөң, мисалы сен таксиге акча беришиң керек. Ден соолугун көрсөтөм десе больницасына акча беришиң керек. Ушинтип ухаживать этишиң керек да, анткени Элиза иштеп эле, жаңы иштеп баштады, бирок азыр анча деле көп акча таппайт да. Эми ар кимдин ухаживать эткен жолдору же болбосо мындай ар кандай да. Сеники башкачарактыр, меники башкачарактыр. Негизи мындай да, Адыл мырза, мен да кошумчалай кетейинчи. Эгерде кыз сүйсө, ал сен немеңе карабайт да, акчаңа же канча табасың, аныңа карабайт да. Иштебей койсоң деле ал сени сүйүп жүрө берет да. Кубанычбек, сенин сөзүңө кошулбайм мен. Жок, эгерде кыз чындап сүйсө, Жанар айым ошондой сүйүп калыш үчүн да бир нерсе кылыш керек да. Биз Шерболоттун Меримге кылган нерсесин көрдүк, бир да гүл бере алган жок да. Анан эми сөзүшүп көргүлө, көрөбүз да. Кээ бир кыздар бар, баягы Адыл мырза өзү айткандай, бир камаз гүл алып келип койсоң да, эгерде аны сүйбөсө, ал сени карабайт по-любому. Балким Шерболот менен Элиза экөө чоң акча табаттыр, каяктан билесиздер? Ооба, туура айтасыз. Экөө тең чармачылык инсан. Бияк сонун модель болот, бийлейт. Бияктагы ошондой сонун тиктокторго тартылат. Онлайн табат акча. Ким билет, экөө чогуу коротот, чогуу табат. Дал ошондой мотивация бере турган, азыраак акча тапкан жигит керек болчу, балким акча, туурабы? Саламатсыздарбы? Элиза айым, сизге суроом бар. Сиз Адылдай жигитке сезимиңиз ачылбады, анан Шерболотко ачылат деп ойлойсузбу? Мен аябай эле унжет этишип атат, Жок, сыноо суроо атабыз. Сенин үчүн айтат ушой, бизде айтат. Унжет этат, аябай, байкап турсам. Балким 50/50, мен точно айта албайм. Мен стараниясына караймын, уверенностьке караймын. Андан кийин сөзүнө кармай турганына карайм. Динара, эмне үчүн Адылдай жигитти карабай койгондон кийин Шерболот кандай? Адылга жетпейтпи? Сиздин Шерболот жакшы бала, бирок Адыл аябай аракетин кылды. Ошончо аракет кылган. Шерболот кыла элек аракетин. Эми кылат да. Көрөлүк да. Жок, Адылдыкын баарыбыз көрдүк го. Адыл аябай аракет кылды, анан ошону баалабаган, анан Шерболот. Динара, сиз анда жок болчуңуз. Адыл деген 100% эгерде бул жака көңүл буруш керек болсо, Адылдыкы 500% болуп кеткен да. Бул жерде 100% кылалык деп атабыз эми. Аракеттерди. Дозадан ашып кеткенби? Дозадан ашып кетип, ошондон билесиздерби? Көп суу куюп жөрдүң гүлгө, анан кийин азыраак куюп жөрдүң деп Мунарбек мырза менен. Такыр суу куйбай талапкерлерге тоттук кайсы. Ооба. Жакта. Эми Нурсейит болуп аябай сөз болду эле го. Бир топ эле. Ар кандай сын пикирлер айтыла бериши мүмкүн. Баягы ар бириңиздердин оюңуздар деле бир нерсени түшүндүрүп жетет. Анан кийин эми бул пока что биринчи кадам болгондуктан балким неуверенный сүйлөп атам да. Бир аз убакыт өтүп, балким кийинки эфирлерде иш жүзүндө көргөзөсүз. Кийинки эфирлерде балким уверенный сүйлөп коем. Шерболотко ишенимден ушундай Элиза берип койсо, Шерболот эмкиде башкача кирип келет, эшикти тээп кирет. Шерболот айтып калды, Меримге бир да гүл берген жок деп, сиз Меримге талапкер болуп келдиңиз да. Анан ошол эле нерсе кайталанбайбы деп мындай сарсаноо болуп атат биздин катышуучуларчы. Сиз деген мына мисалы бул эфир кийинки эфирге чейин аракетиңизди кыла аласызбы колдон келишинче? 100% болуп кетпесе дагы жок дегенде 50-ден ашыгыраак процентти доза менен кыласыздар. Доза менен да ашпаш керек. Бирок биз күтөбүз да ошондойлорду. Туура. Бир жумадан кийин жолугабыз, балким эртеңки эфир аз болуп калат. Бир жума убакыт берели, бир жумада сөзүңүздү көргөзүңүз. Көргөзбөсөңүз Эми Шерболот результатын көрсөтөт да, гүлдү да берген адамга бериш керек. Гүл дей бербейлечи, гүл албетте гүл адамдын көңүлүн алат, кыз кишиге жагат гүл абдан. Ошондо Мерим айымды сиз жактырбай эле келдиңиз беле? Аракетиңизди кылган жоксуз, бир да гүл берген жоксуз. Биз Мерим мен башында айткандай эле
жакшы эле ойдо, жакшы көрүп эле келгем. Мен мойнума алам ал нерсени. Болгону баягы бир аз убакыттар созулуп калды, и ал убакыт биздин жакшы бир этапка өтүшүбүзгө жетпестен эле аягына чыгып калды да. Гүлдөн мен анчалык жумот деп ойлой коюңуздар. Эми көрөбүз, ошо эми иш жүзүндө көргөзүңүз. Ооба, буюрса. Элизага мен кандай жанатан бери сөздөрдү айткан жокмун. Башын эки атты, ооба деп эле атты. Сырт жакта деле Шерболоттон деген мамилелердин баягы кадамдары болуп аткан үчүн ортого чакырып атабыз. Биз деле биз билген нерсени катышуучулардын көбүнчөсү деле билбейт балким. Анан эми ошол нерсенин баардыгын чындап эле Элиза баягы турмушун Шерболоттон келечектеги баягы көрөтпө жолдошу катары же болбосо кайра келип башка дагы өзүнүн жыйынтыгын айтатпы билбейбиз да биз туурабы. Ошондуктан силерге убакыт анда берелик. Өкөңөрдө болсо кайра ордуңарга узаталык. Шерболот, Элиза, бир нерсени унутпаңыздар, мына сиздерге баары каршы болуп атат да. Сиз өкөңүздөрдү көрө албай атат. Ошон үчүн бул жерде эмне болуш керек? Бири-бириңиздерге ишениш керек, анан аракет керек, Мен каршы эмесмин. Мен Адылга жакшы талапкер келет атам, Адылга сонун кыз күтүп атам. Мен билбейм, эмнегедир ошол талапкер батыраак келиңизчи. Мен деле каршы эмесмин, негизи статуска карабаш керек да адамдынчы. Элиза көп суроо бербейлик. Сүйүүсүнө караш керек. Жүрөгүнөчү. Ошо Шерболот аракетиңди кылып. Актанбагыла, ашкезер барган. Келе орнуктан орун алып берели, убакыт созбой. Ооба, азыр сүйлөсөк талапкерлерибизге да кезек келбей калчудай. Мен азыр экөөбүздү бул ортого чакыргым келип атат да. Бир белек бериш үчүн. Себеп дегенде, бүгүн жанатан бери эле эмне үчүн биз Мунарбек деп калып атабыз. Бүгүн дал ушул студиябызда Мунарбектин туулган күнү болуп атат. Куттуктайбыз, 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 куттуктайбыз. Мунарбек мырзаны чын жүрөктөн туулган күнү менен куттуктайбыз. Мунарбек мырзанын мына бүгүн туулган күнү 4-июнь. Бүгүн болбосо дагы мынакей ошол өтүп кеткен туулган күн мээримдики да болгон экен. Жакын арада келиңизчи сиз да бул жакка, экөөңүздөргө чогуу биргеликте белек берейин. Мээримдин туулган күнү? Ооба. Качан мээримдик? Өтүп кеттиби мээримдики? 1-июнь жана 4-июнь. Макул. Бул жакка тура албайсыздарбы? Канат мырза, кичине нары жылып койсоңуз, экөөнү ортого алалы. Сиз бир нерсеңизди сезип эле эле экөөнү ортого алып атасыз. Анткени экөө тең июнда төрөлгөн экен, мен дагы июнда төрөлгөндөрдүн катарын толуктап туруп атам да жанына. Июнда төрөлгөндөр менен көп сүйлөшпөш керек деп ойлойм. Себеби буларда эки мындай эгиздер деп коет беле. Экиден күч бар экен, экиден таланты бар экен, анан экиден мүнөз болот деп айтып коюшат. Бирок билбейм канчалык деңгээлде бул чын жок. Бизде болсо ушул белегибиз апамдын чайы апаңыздарга жана мээримдин апакесине жарык дүйнөгө алып келген, бизди 9 ай бою мынакей жүрөгүнүн астында көтөрүп, өмүр бою дагы жүрөгүндө көтөргөн апаларыбызга таазим, апаларыбызга ыраазычылык билдиребиз. Туулган күнүңүздөр менен дагы бир жолу. Анжелика, мен убакыттан пайдаланып бул жактан Мунарбек мырзанын үй бүлөсүнүн апасына ыраазычылык билдиргим келип атат. Анткени Мунарбектей жигитти тарбиялап, жашоого бышык, сынбаган, ар дайым өзүнүн принциптерин кармаган, алдыга көздөй умтулган, кандай сөз болсо дагы өзүнүн максаттарын биринчиге койгон. Ооба, көтөрүп билген. Азыр биринчи биз жашоодо эмнеге жеңилебиз? Анткени биз элдердин сөзүн биринчиге кое алабыз, өзүбүздү унутуп калабыз да. Бул Мунарбек мырзадан сабак алыш керек. Биз бул жашоого жаралганбыз, ар бирибиздин максатыбыз бар. Бирок Мунарбек мырзадан сабак алам, мен ошол максатым менен алдыга карай кетет. Кандай кыйынчылык, кандай тоскоолдуктар болбосун. Апа, Мунарбектей мырзаны тарбиялап өстүргөнүңүзгө сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Куттуктайбыз. Ошондой эле Мунарбек мырзанын апакесине дагы мен өзгөчө кайрылуум бар. Дайым ден соолукта болуңуз. Анткени 1-сезондон бери мына бүгүнкү күнгө чейин 1 жыл бою Мунарбек кандай биздин үй бүлөбүздө эрке бала болуп жүрсө, ошол эле учурда апам сырколоп калыптыр, апам ооруп калыптыр, ошо апама кам көрөм, апам бардык жагынан мени колдойт деген гана сөздөрдүн угуп келатабыз. Ошондуктан сиз дагы
баягы дайым биз жолуктуктун апасы дагы болуп калдыңыз. Бар болуңуз, оорубаңыз, жана көп жашаңыз, бактылуу апа болуп жүрө бериңиз. Анан Анжелика, мен бул жерде Меримдин да ата-энесине ыраазычылык билдиргим келип атат. Ушундай татынакай, сулуу кызды тарбиялап өстүрүп, мына биз жолуктук долбоорун өзүң теңиң таап депчи. Мерим, сизге да ийгилик каалайбыз. Чындыгында ошол эле сиздин ата-энеңизге да ыраазычылык билдиребиз. Чындыгында Мерим менен Мунарбек ортого чыгып калыптыр. Эми экинчи сезондун аягына чейин кандай болот, бунун баары белгисиз. Бирок ушул жерден өкөнү тапкан ата-энелерине бир катуураак алкыш айтып кол чаап коелу. Кош майрамда биринчи июнь күнү балдарды коргоо күнүндө Мерим жарыкка келген экен. Бир үй бүлөнүн жалгыз ушундай эрке кызы. Мерим, аялдык бакытты сага чексиз каалаймын. Дайым ушундай эненин тарбиясын көргөн кыз катары эми буюрса дагы келечекте өзүң дагы мыкты эне болосуң деп ишенемин. Меримге өзүмдүн да ыраазычылыгым бар. Себеп дегенде Мерим чыныгы менин командамда бүгүнкү күндө бой десе бою бар, сулуу десе сулуулугу бар. Өзүмдүн командамда модель болуп, ошол эле чыгармачылык жаатында аябай өнүгүп өсүп аткан мезгили. Ийгиликтерди жеке өзүм да каалайм, жана сен менен кызматташууга мен даярмын. Ооба. Мен дагы жана бир көйнөк белек кылып койсом болотпу, Меримге. Мен шын мен эме футболкам мен алып бергем. Мунарбекке ачык айтып коюп, мен мурда эле берип койгом да. Негизи Меримдин үй бүлөсүнө да Мунарбекте күйөө боло керек да. Мындай, ушундай, кошулгандар кол чаап койгула. Рахмат чоң Ажелкеже, Канат мырза, жана ушул жерде бир туугандай болгон катышуучулар, сиздерге ыраазымын. Сиздер менен жүргөнүмө 1 жыл болуптур. Дагы 10 жыл жүргүм келип атат. Буюрса. Сиздерде эми бул 10 жыл үйлөнбөй жүрөм деген эмес. 10 жыл болобу, өмүр бою болобу, катташып, мындай. Сиздерди мурун мен көргөндө башкача адамдар элестетчим. Азыркы жашоодо силерден мындай көп үлгү тарбия алдым десем болот. Мен да куру кол келбей өзүмдүн эмгегим менен сиздерге бир белектерим бар эле. Биз күткөн кулпунайлар. Меримге берилбеген белектерди эле бизге берилип атат. Биздин катышуучуларыбыздын өздөрүнүн жеке баягы бизнестери бар. Анан кийин өз айтып аткам, өз колу менен мынакей ушинтип. Урматтуу көрүүчүлөр, Мунарбек мырза да жеке ишкерлик менен алек кылып, мына Кыргызстанда жасаган клубникасын алсаңыздар болот, Мага дароо 5 чакка, варенье кайнатайын. Же сезону дагы болобу алдыда? Болот, Сентябрга чейин болот экен. Жеп жей тура мейлдөө. Ушул жерден жеп көрүшүңөрдү да суранат, наоборот. Туулган күнүң менен Мунарбек, туулган күнүң менен Мерим деп сый коелук. Куттуктап чын аябай даамдуу экен. Таттуу экен. Бир чай ичип, бир кулпунай жеп эле калат экенбиз да, биз жолуктук алпарган бери Канат экөөбүз. Мен жанара карап. Неме? Мен жмот эмесмин. Кака кетти Акмарал? Жобочу. Келгиз. Бирден осты исип чыгалычы. Калтырып коеюн, бири-бириңерге осты кийгизергиле. Ооба. Биздин өзүбүздүн мындай приколдорубуз бар да, тамашаларыбыз бар да. Мен жмот эмесмин деген. Бияка бердиңизби сиз? Мен берешенмин дегендей, мен берешем. Мына ошентип бүгүн биз эфирибизди улантуу учурунда ошол жакшы бир жаңылыгыбыз дагы бар. Бул жакшы жаңылыктын баягы айтуусуна көрөрмандарыбыз себепкер экен. Биздин студиябызга ушул Бактылуу айым Flowers биздин гүл дүкөнүнөн бир катышуучубузга сырдуу бир көрөрманы гүл берип жүргөн экен да, ошону алып келе калбаймбы мен, жакшылыктар биринин аркасынан бири боло берсинчи. Өзүм чуркап барып алып келейин. Мына ушундай соолубас, жакшы кутучанын ичине салынган. Өзү бирок жакында келет. Бактылуу айым Flowers гүлдөрү көрөрмандарыңызга, ата-энеңизге, жайтор кызыңызга болотпу? Дароо эле азыр жеткирилет. Кимге деп ойлойсуздар? Кимге деп ойлойсуздар? Кимге деп ойлойсуздар? Бул гүл. Бул гүл чынында Динара айымга. Динара айымга азыр бизде 30га жакын талапкер болуп атат.
ошолордун кимиси экенин билбейбиз, бирок Динара айым дайым ушинтип гүл алып жүрөрүңүз. Дагы бир жолу сизди куттуктайбыз. Бирок гүл берген адам сөзсүз түрдө келерин бизге сөз берди. Андыктан ушул гүлдү ким бергенин кийинки чыгарылыштарда көрө аласыздар. Анда ордуңуздарга узаталык. Ооба. Учурдан пайдаланып, Канат мырза, мына ушул биз жолуктук үй бүлөсүн 1 жылдан бери биз азыр 1 жылдыгыбызды белгилеп атабызга, чоң мареке кылыпчы. Ооба. Биринчи сезондо, экинчи сезондо тең бизге апа болуп келе жаткан башкы редакторубуз Элнура эжекебиздин да туулган күнү менен чын жүрөктөн куттуктайбыз. Дайым ушундай үй бүлөлүк бакытка бөлөнүп, дайым бактылуу эне, бактылуу айым болуп жүрөрүңүз. Анан кийин мен ушундай вазага салынган суусу менен кошо мына ушул кызыл розаларды биздин Элнура эжеге алып келген болчумун. Анан тапшырып коелук, же бул жака келесизби? Жок. Дайым кадр сыртында калганды жактырат. Өзгөчөлүк бул гүлдү. Элнура эже, сиз бул жакта кабинетте отурасыз, аны билебиз. Бул гүлдөр соолуп түгөнгөн мезгилде 1 жылдык сизде подписка бар. Бактылуу айым Flowers дайым жума сайын сизге жаңы гүл алып келип, улам салып турат. 1 жылдык ушундай гүл беребиз сизге. Редактор эле боло албайбы? Сиз бар болгон үчүн биздин кыздарыбыз дагы гүлдөй жайнап, гүлдөй күндө ачылып атат. Биздин ошол катышуучулардын бардыгы Элнура эже менен сырдашат. Элнура эже менен дайым чогуу биргеликте ушундай чоң үй бүлө болуп жүргөнүбүздүн эң чоң себепкери сиз. Мен толкунданып кеттим. Аябай жакшы көрөм сизди. Жок, мындай эме. Мен ойлонуп атам да азыр бердинчи. Ошондо клубника азыр эле түгөнүп калабы же 1 жыл камсыздайсызбы бизде? Жок, түгөнбөйт. Кар жааганга чейин мен ушул жерге келген сайын Кудай буйруса алып келип турам. Азыркы клубниканын бул 2 түрү болот. Клубниканын 2 түрү болот дегенде бул азыр биринчи бышкан клубникалар, булар мурунку жылдын клубникалары да. А быйылкы жылдын тигилген клубникалары алар август айында бышат. Ошого Кудай буйруса 3-сезонго өзүм келбесем дагы сиздерге ошондой жаңы клубникаларды сөзсүз ушул жерге алып келем. Негизи 3-сезондо да келгенге эмет ниетиңиз барбы негизи? Мен өзү бул жака кадам таштаганыма ровно 1 жыл болуптур. Былтыр өзүмдүн туулган күнүмдө ушул жака кадам таштагам. Бирок мен бул жака келип атканда мындай бүт жан дүйнөмдү, жашоомду ушул жака коюп келгем да. Мисалы үчүн менде болду эле али бир жумушум чыгып калып ушундай болуп кетти деген нерсе. Ооба, жоопкерчиликтүү. Биз жолуктук деген бул менин жашоомдо азыр мындай бир 80% турат десем болот да. Калганы только менин жумуштарым да. Караңыздарчы, жүрөгүм менен кире. Ырас билдирет ушундай катышуучуларга. Тезирээк буйруса жарым жүрөгүңүз табылсын дагы толук болуп. Өзүм күткөн, өзүм элестеткендей кыз келип калса, качан болсо деле үйлөнгөнгө даярмын. Мунарбек мырза, Меримдин ата-энеси менен сөйлөшүп көрүңүзчү. Сөйлөшүп көрүңүзчү. Бир жолу астынан өтүп көрүңүзчү. Жакшы эле эфирлерде көрүп атасыз, ачылып атасыз. Ушул Мерим экөөбүз жөнүндө да бир аз сүйлөп кетпеймби анда? Ооба, Мерим жөнүндө жана мурунку окуя боюнча да сүйлөп кетейин. Анара кетти ошонун айынан. Анара жөнүндө бир аз айта кетсем, Анара бул жака мындай жаш келип алды окшойт деп ойлодум да. Адам жаш убакта эмоциональный болот да, бүт нерсеге макул боло берет, көнө берет. Бирок кийин ошол нерсеге өкүнүп калышы мүмкүн да. Азыр мага турмушка чыгып алып эле чыккандан кийин эртеңки күнү төрөйт, башка болот, сразу турмушка аралашып кетет да. Анан жашоонун кызыкчылыгы каякта экенин көрбөй калышы мүмкүн да. Мисалы үчүн мен аны ойлодум. Азыркы учурда өзүнүн окуусун аягына чейин улантып, андан кийин өзүнүн жумушу менен иштеп, анан бир аз убакыт өткөндө, мындай чоңойгондо турмушка чыкса жакшы болот деген ойдо мен Анара менен токтотком. Мерим тууралуу болчу сөз. Мерим тууралуу айта кетсем, Мерим экөөбүздө тең мындай сүйлөшүп көргөнбүз. Экөөбүздө тең, ортобуздан эч нерсе чыккан жок. Кийин да мамиле кылып көрдүк. Ортобуздан эч нерсе чыккан жок. Экөөбүздө мындай жакшы тааныш катары
гана бир мамиле калды. Бирок кечеги акыркы менин отношениям бүткөндө мээрим ортого кошулуп кетпедиби? Мээрим бузду, мээрим минти депчи. Ошол нерсе боюнча кыргыз элиме кайрылып кетет элем. Ушу негизи эле мээрим мени менен сүйлөшкөндөн бери мындай аябай жаман аттуу болуп атат да. Мындай менин байкашымча ошондой болуп атат. Силерге деле ошондой болуп атса керек. Бул жерде негизи мээримдин эч кандай деле бир күнөөсү деле жок. Бир тарбия жагына келсек, ата энеси деле мындай жакшы тарбия берген, жакшы тарбиялуу үй бүлөнүн кызы деп айтсам болот да. Анан акыркы күндөрдө мээримге кеткен сөздөрдүн айынан мен өзүмдү күнөөлүү сезип атам да. Ошон үчүн силерден суранат элем, мээримге мындай жаман жазбай эле коюңуздарчы. Силерден суранам. Жаман жазбайт, эгер мамилеңиздерди ачыктап койсоңуздар. Биздин ортобузда ушу азыр көңүрдү сүйлөшүп жүрөт деп билебиз да. Эмнеге жалган айтып атасыздар студияга келип? Экөөбүз сүйлөшүп жүрбөйбүз Анжелкеже. Мен сизди алдабай элем. Сүйлөшүп жүрсөк биринчи балким катышуучулар дагы билеттир. Кандайдыр бир маалыматтарды. Айтыңыр билбейсиңби сен? Ошон үчүн да ошо акыркы жолу айта кетейин. Мээрим да өзүнүн талапкерин күтөт. Мен дагы өзүмдүн талапкеримди күтөм. Экөөбүздүн ортобузда байке карындаштан башка эч нерсе жок. Дагы мына точкасын коеюн. Ошон үчүн мээримди менин жашоомо аралаштырбаңыздар. Менин жашоомо аралаштырып, мээримди жаман көрбөңүздөр. Мээрим соп-сонун эле тарбиялуу эле кыз. Ошондо сиз бул сөзүңүздөн кайтпайсыз, Бул сөзүн азыр мындай мээрим жөн эле мындай сөз кошпойчу, микрофон берип койгончу мээримге. точка коюп айтып атасызбы? Саламатсыздарбы? Ошо Нурбек байке айтып кеткендей эле, азыр байке карындаш катары эле сүйлөшүп атабыз. Башка деле ортобузда эчтеке деле жок. Болду, ошол эле бизде. Эгерде Мунарбек баары бир кадам таштап, ата энең менен сүйлөшүп көрсөчү. Жыйынтык болчудайбы? Билбейм. Аны пока кылмайынча эчтеке билинбейт. Бирок азыр байке карындаш эле катардабыз. Бири-бирибизди талапкер күтүп атабыз. Дайым эле ошол мырзалардын кадамынан эле көп нерсе көз каранды болуп калат да. Эгерде мырза чечкиндүү болсо, чыныгы өзүнүн турмушун, жашоосун ошол айымдан көрүп атса, ал 100% эмес, Адыл мырзага окшоп 500.000% чейин аракетин көрүш керек. Кээ бир айымдарга мына ушундай мамиле жасап атканда жетишпей жаткандай дагы болот, кээ бирөөгө болсо аша чаап кеткендей болот экен. Кээ бирлер болсо бүгүн талапкерибиз кеткендей эле Гүлиза айтмакчы, кечке чейин жазып туруп алды, ошон үчүн мага жакпай калды. Мен бош эмесмин десем дагы жаза берди кайра эле болбой эле деп талапкерин кетирди го. Динара айым тууралуу дагы айта кетпесек болбойт. Эми добуштардын берген жыйынтыктарын өзүңүздөр эле байкадыңыздар окшойт. 88% Динара айым катышуучу болуп биз жолуктук реалити долбооруна калсын десе, 98% Курманбек мырзаны кетсин деди. Анткени Курманбек мырзанын ичиндеги сезими бул мамиле курганга даяр эмес экен. Эми бул жакта биз баардыгыбыз күбө болдук, ошондон эл да күбө болду. Буну эл эле чечкен жок, НТС телеканал менен биргеликте эл менен чогулуп биз жалпы чечтик десек болот. Ошентип Динара айым биздин катышуучу болуп калды. Куттуктайбыз. Ал эми Курманбек мырза добуштардын жыйынтыгы менен сиз бизге катышуучу боло албай калдыңыз. Бирок сиз бизге талапкер болуп келсеңиз, дайым эшигиз ачык. Ооба, талапкер болуп келиш үчүн башкача өзгөрүлүп келиш керек деп атам да Курманбек мырзаны. Анткени биз колдон келишинче аракет кылдык да 46 жаштагы катышуучуну алып келдик бул жака, элестетиңиз. Биринчи жолу. Биринчи жолу. Бирок биз 46 жаштагы катышуучудан башкача мамилени күткөнбүз. Анан эми Курманбек мырза сиз таарынбаңыз. Биз сиздин адамдык катарыңызды, сапатыңызды, адамгерчилигиңизди баалайбыз. Бирок сиз мамилеге даяр эмес экенсиз. Ошон үчүн биз сизди кетиргенге туура келди. Биз жолуктук реалити долбоорунда курак мынакей өзүн көрсөтүп атат, кеп эмес экенине, аң сезим менен жан дүйнө кайсыл бир куракка жетип калган мезгилде ал үйлөнгөнгө да даяр болот экен, чечимдерди чыгарганга да даяр болот экен. Ошондуктан биз бир гана ошол талаптарды айтабыз, сиздер анкета толтурасыздар. Биз 1-2 жума аралыгында экинчи сезонду аяктап калышыбыз мүмкүн. Талапкерлер келиңиздер. Анан Динара айымга ушундай көп талапкер келип атат. Кантип, кандай критерийлер менен тандайбыз билбей жатам.
бирок баягы киргенде дагы талапкер дароо кетирип албаш үчүн жакшылап биз карап атабыз. Кээ бир талаптар туура келбегендей дагы болуп атат, амбициялар күчтүү. Ал эми Кармелитага толугу менен ага келген талапкерлер келип Ооба, акыркы убакта негизи ошол Кармелита биз жолуктук долбоорун оюнчук эле ойлоп алды. Келген талапкерлер жакпайт деп эле кетирип атат, бирок Кармелитада да акыркы мүмкүнчүлүк бар. Келген ошо 6 талапкердин бирөөсүн тандашы керек. Болбосо биз экинчи сезон чыккыча эле аны биз эфирден кетиргенге туура келет. Төмөндөгү номерлер аркылуу НТС телеканалы менен байланышып, түздөн-түз редактор менен дагы биздин көрсөтүү тууралуу билип кетсеңиздер болот. Эрежелерди сураган бардык көрүүчүлөргө айта кетербиз. Бизде 18 жаштан баштап турмуш курганга даярмын деген жаштардын бардыгын кабыл алабыз. 18 жаштан баштап дегенде баягыда бир 60 жаштагы биздин атабыз эле келип калыптыр. Анан бизге аябай ыңгайсыз болду дейм, ушул жерде 60 жаштагы кишини отурсуп коюп жаштар менен аралаштырганчы. Ошондуктан биз 18 жаштан 40 же 45 жашка чейин гана биз кабыл ала алабыз. Эгерде балким колдон келип калса, улууларга да өзүнчө биз жолуктук долбоорун ачаттырбыз, Ошону айтайын деп атпаймынбы? Балким ошол куракка дагы бир жакын, жакшы алып баруучуларга кастинг жарыялап, балким 1 жылдык сезондон кийин, балким сентябрда 45 жаштан баштап жогорку баягы курактагы инсандарга, байке эжекелерге балким биз жолуктук мындай плюс деп ачып койсок дагы аябай кызыктуу болуш керек бирок, НТС телеканалы жалпы эле биз жолуктук реалити долбоорун көрүүчүлөрдүн өзүнө эмет кылат окшойт, мындай жакындатып көрүүчүлөрдү топтоп кылат окшойт деп атам. Биз кубанычтабыз. Биз азыркы учурда аябай ушул көрсөтүүнүн алкагында мактоо сөздөрдү угуп атабыз барган жерлерден. Сиздер дагы дайым ушундай жакшы сөздөргө татыктуу болуп жүрөңүздөр. Бардык көрүүчүлөрдү жакшы көрөбүз. Адемесе биздин талапкерибиз тууралуу айта турган болсок, ал 29 жашта. Жеке ишкер Жеңиш мырза. Ассаламу алейкум. Куш келипсиз. Калпакты кийип келбейсизби дароо эле же бирөөгө кийгизесизби? Анан айтасызбы? Мындай Анжеликаны байкадыңызбы? Бизде Кыргызстандын байлары ушундай болот го. Мындай басып келет го. Мындай басып келет, мындай. Чындыгында эле жеке ишкер экени билинип турат да. Жеңиш мырза, куш келипсиз. Келгениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Келиңиз, ордуктарды орун алып бериңиздер. Жакасындагы значокту байкап калдым. Ошол жаатта иштейтпи, иштебейтпи? Сурайлыкчы. Сурайлыкчы. Кимге келгени мага дагы азыр абдан кызыктуу болуп жатат. Аны кийинки чыгарылышта көрө аласыздар. Негизи биз жолуктук долбоору ачылбаса, азыркы коомдогу жаштардын ой пикири элге мынчалык ачыкталбайт беле. Ушул жердеги реалити сезимдер, чыныгы сүйүүлөр менен биз жолуктук долбоору азыркы жаштардын бири-бирине ылайыктуу жаштарды бириктирип жаткан убагы десек болот. Кол чабуулар менен биргеликте мен ушул биз жолуктук реалити долбоордун авторлорунун бири, демөөрчүлөрүнүн бири, Канат Шоумен YouTube каналында дагы көрсөтүүбүздү миллиондогон көрүүчүлөргө жайылтып аткан ыраазычылык билдиргим келет сизге, мырза. Канат мырза, муну айтсаңыз, балким биз жолуктук реалити долбоору болбосо, сиз үйлөнгөндөн кийин эле көз көрүшпөй калмакпыз. Балким биз жолуктук реалити долбоору болбогондо, биз ушундай жаштар менен жакындан тааныш дагы болбой калат белек. Ооба. Анжелика айымдагы өзүнүн жакшы бир идеясын айтып, биз жолуктук долбоордун негиздөөчүлөрүнүн бири десек болот. Жана ошондой эле НТС телеканалы менен биргеликте биз сиздерге өтө сонун бир эмоцияларды, сүйүүлөрдү тартуулап келе жатабыз десек болот. Андыктан жаша биз жолуктук, жаша кыргыз тили, жаша НТС! Сиз билесизби? Биз биринчи эфир баштаганда эле бизде аябай шылдыңдашканда, окшошпойт, кыргыздардыкы койгулачы мындай, комментарий испанский стыд деп да жазышкан да, анан кечээ күнү. Кечээ күнү. Айта бергиз. Кечээ күнү
биз жолуктук долбоорунун баягы чай ичип аткан биз бир жакшылыгыбызда Казакстандан баш кошкон түгөлөрчү Аргин менен Аружан келип айтты го, казак элинин баардыгы силердин көрсөтүүңөргө сөз кылып атат. Аз эле убакыттын ичинде канча жылдан бери биз топтоп келаткан көрүүлөрдү силер бат эле алып алыптырсыңар, азаматсыңар деген мактуу сөздөрдү угуп кубандык. Ооба, ошондуктан эгерде Кыргызстандан кайсыл бир чыгармачыл адам жакшы проект баштаса, биз эмне кылышыбыз керек экен? Бир гана колдошубуз керек. Бул дагы биздин чыгармачылыкка болгон чоң салымыбыз деп эсептейбиз. Биз жолуктук долбоорунун эч кандай конкуренттери жок. Биз эксклюзивдүү жападан жалгыз автордук көрсөтүүнү гана элге жеткирип аткан учурубуз. Ошондуктан не дейбиз? Биз жолуктук долбоору дагы Кыргызстандын тарых бетиндеги биринчи көрсөтүү, биринчи долбоор болуп калды десек болот, Анда ушундай мактоо сөздөр менен биз көрсөтүүбүздү, бүгүнкү көрсөтүүбүздү гана соңуна чыгарып атабыз. Ооба. Биз жолуктук долбоору сиздер үчүн дагы өзүнүн жумушун активдүү улантып келет. Бакыт издеп калбай анын изинен, биз жолуктук миллиондордун ичинен.